Көрдүңүзбү? Телефондун сырт кабына суроо жазып келген. Кандай өнүгүү бул? Подвалдан келген. Ооба. Сумда иштеген адамдардын суроосу. Ассаламу алейкум дейт. Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам рахматуллах. Биринчи суроо дейт. Европада фур айдап иштейбиз. Жума намазы такыр окулбай калды. Күнөө эмеспи? Же баарын жыйыштырып Кыргызстанга эле келген оңбу дейт. Эми дайым ал жерде калбашыбыз керек. Өзүбүз эми мусулман болдук, бөлүнүү эмес, андай ушундай улут кылып жараткандан кийин сырттан абалыбызды түптөп бекемдеп өлкөбүзгө келип салым кошкон жакшы. Бирок Раматылык Чубак устазыбыздын дагы бир айткан кеби бар эле. Аллахым устазыбыздан ыраазы болсун. Эгер ошол жерден рызкыңызды мол кылып, адалдан, ибадаттан тозбой мүмкүнчүлүк болуп атса, анда иштеңиз дагы бул жерге жакшылыкка жөнөтүп салым кошуңуз деген да жери бар. Маселе тең салмактуулук маселеси. Балким бул жерде жүргөндө рызкы кенен айта албайбыз, биз Кыргызстанда рызкы жок, мол. Бирок бул жерден ошондой бир өнүгүү мүмкүнчүлүк болбой, ал жерден өнүгүп, мүмкүнчүлүк мол болуп, андан кийин жакшы шарт жагдай түзүлүп, бирок ибадаттан тозбой турган болсо, ошол жерден туруп, бирок биротоло калып кетпесин, элин унутпай турсун деген маселе. Анткени сиз го байлык таптыңыз, сиз го ибадатыңызга убакыт таптыңыз. Бирок балдарыңыздын менталитети, ой жүгүртүүсү, тили бөтөн болуп калбасын. Ошол нерсени кошо алып жүрүшүбүз керек. Чет өлкөгө чыккан адамдар сөзсүз үй бүлөсүнө, үйдөн кыргызча сүйлөгөнгө, манас атабыздын эпасын окуп берүүгө, дин, иман менен эсептешүүгө сөзсүз аракет кылыш керек. Кудайга шүгүр, биздин 3 балабыздын тең тили кыргызча таптак чыгып, ошого аябай сүйүндүк да. Чет өлкөдө жүрсөк дагы кыздарыбыз ошол баягы таптак кыргызча сүйлөп аткандыгы бул чоң жетишкендик. Аллага шүгүр. Сиз карап көрүңүз, эми Европада иштеп атасыз, барып, эми ишти бир адам максаты болот да. Сиздер максат коюп, Кыргызстандан келип, үй жайлуу, турактуу болоюн, унаалуу болоюн, балдарымды жакшы окута тургандай жок деген шарт түзөйүн деп, негизги муктаждыктарды, ошого керектүү акча тыйын тыпырды топтой электен алдын келип алсаңыз болбойт. Ошончо ата арытып алыска баргандан кийин жума намаз окуй турган жерлер бар, издеңиз болот. Издесе болот. Азыр эми Европада деле кечиресиз мусулмандар көбөйүп калды. Туурабы? Жума намаз окуй турган жер бар. Жакшы сүрүштүрүп караңыз, иншалла табылат. Иншалла табылат. Анткени мен бул маселени көп сураштырдым. Чет өлкөгө чыккан ошол айдоочулардын, башкалардын группалары болот экен, тайпалары. Бир нерсе болсо жардам бере турган, башка кыла турган, ошолордун ичинде намаз окуган таксырлар бар. Сурасаңыз айтып берет. Могул локацияда эмнелер бар деп, жума окула турган жерлер бар деп. Азыр Кудайга шүгүр, мусулманчылык кеңири эле таркалып эсептешип калышты. Чиркөөлөр баягы мечитке айланып атпайбы, туурабы? Ошон үчүн баргандан тез келип албаңыз, жума намаз издеңиз табылат. Ибадат биринчи орунда, бир жакшынакай, бир ошол Кыргызстанга келгенден кийин кыйналбай, кайрадан баягы жашоо жашалбай, кайталанбай, себепти жакшы жерден баштай тургандай бир топтоп келсеңиз жакшы болот. Туурабы? Бул максаттуулуктун натыйжасы. Же бияктан жок, бияктан жок, жыл кетет, өмүр кетет, ден соолук кетет, кыйналып каласыз. Экинчи, машинада дейт, унаада жашап, күнүнө 400-500 километр жол жүрөбүз. Намазды касыр кылып эле окуй бериш керекпи дейт. Раматылык Чубак устазыбыздын фатвасы күнүмдүк жумушу болгон себептен ал киши толук эле окуйт деген сөзү бар. Болгону баягы сиз километрден километрди узап, үйүңүзгө бир күндө кайтып келбей турган болсоңуз, чоң алымдарыбыз анда касыр кылат дейт. Устаздын айткан үйгө кайтып келе турган болсо. Чыгат, бирок кайтып келип атат. Бул анда күнүмдүк эле жумуш болот, ал адам толук окуйт дейт да. Бирок сиз улантып 15 күндөн азга кетип атсаңыз, анда касыр кылып окуйсуз анда. Түшүнүктүүбү маселе? Касыр кылып окуйсуз. Сүннөттөрүн окуш шарт, бул чоң рахмат, Аллах сизден ыраазы болсун. Оюмда бир китеп топтогум келип жүрөт, маселелерди топтоп баштадык. Кыргызстандагы баягындай пикир, ар кайсы пикирди жанагы бир китеп жазгым келип жүрөт, арабча китептерден топтоп, албетте ал өзүбүздүн кыйындыгыбыздан эмес, чоң аалымдардан негизинен сурап тактап китептерден көчүрүп, алардын астынан өткөрүп. Кыргызстанда талаштарды туудурган маселелер. Такрор жамаат окулабы, окулунбайбы? Сапарга чыкканда сүннөт окулунбайбы, окулунбайбы? Азыр кээ бир таксырлар ушуга өтүп алыптыр, телекке каршы. Сапарга чыккандан сүннөт намаздарды окубай эле кой деп өтө жеңил кылып, туурабы? Шашып парызды окуп барышат. Каяка мынча шашты экен деп барса, ошол сүннөт намаздын эсебинен көк чай ичип отурган болот. Тууган Ханафи мазхабта доктор Салах ордундагы чоң алым киши кайсы бир эмгектердин биринде топтоп айтат, жана башка китептерди караганда Ханафи мазхаб топтогондо 3 чоң алымдарыбыздын сөзү бар. Биринчиси сүннөттөрдү такыр калтырбай окусун, кандай болсо дагы. Милдеттүү түрдө эмес, калтырбасын дейт.
Экинчиси калтырса болот дейт. Үчүнчүсү биз ушуну алабыз. Сапардын машакатына, шашылышка, кененчиликке каралат. Чындап эле катуу шашылыш болсо, Аллах көрүп турат, сиз сүннөттү жеңил таштап аткан жоксуз, таштайсыз ал учурда. Өтө зарылчылык. Мисалы апабыз ооруп, Кудай сактасын, эми апабыз эмес, ошону дарыканага алып баратабыз биз алыска эме жерге. Анда ал учурда парыздар окулуп чыгыш керек болот. Анан кененчилик болуп жана барып көк чай иче тургандай болсо, сүннөттөрдү окуп коюңуз, көп убакыт кетпейт ага. Сүннөт береке. Маселе мындай, могул парз оң колду кылабыз. Могул парз намаз болсо, парз намазды ким калтырбайт? Важипти калтырбаган адам. Важипти ким калтырбайт? Сүннөттү калтырбаган адам. Сүннөттү ким калтырбайт? Мустахабтарды калтырбаган адам. Мүмкүнчүлүк бар, окуп коюш керек 10 мүнөт. Сүннөт бекер эмес. Өзгөчө багымдаттын сүннөтү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өтө таштабайт эле. Ошон үчүн маселе албетте сүннөт парыз эмес. Сапарда мүмкүнчүлүк болсо, окуп койгон жакшы бир туугандар. Кененчилик болсо деп атабыз. Бул жеңил санабаш керек. Сүннөттөр толук окулунат. Кыскартыла турган 4 рекеттик парызды гана 2 рекет кылып кыскартыш, рухсаты исқот, милдеттүү түрдө кыскартыш керек. Милдеттүү түрдө 4 рекет окуп койсо күнөөкөр болот. Сурайбыз 4 рекет окуп койсо. Экинчи каададайын отурдуңузбу, жокпу? Отурса намаз өтөт, анткени акыркы каадада бул. Отурбаса бардыгы нафилге айланып кетет, кайра окуш керек аны. Түшүндүңүзбү бир тууган? Башка мазхабтарда бөлөк маселе. Ошон үчүн сүннөт намазды жакшы сурадыңыз бир тууганым. Баткенге мисалы илимий сапарга даярданып атабыз. Ошонун бири Шейх Шаровойдун кыяматтын чоң жана кичи белгилери, кичинекей деп. Ошондо келет, тахаунун насы бис-сунан дейт. Адамдар сүннөткө кыяматка жакын жеңил карап калат дейт. Мечиттин жанынан өтөт, 2 рекет келип мечитке окуп койгодан зерегет дейт. Убактысы кенен деп атат да. Жашоодон сүннөт кете баштайт. Сүннөт кеткенде жашоодон нур кете баштайт, береке кете баштайт, караңгычылык каптай баштайт. Ошон үчүн мүмкүнчүлүк бар, окуп коелу бир туугандар. Анан зарылчылык болсо ал башка маселе. Парыз эмес, бирок окуп койгон сиз үчүн жакшы. Чубак устазга бул жолго кантип келип калдыңыз деген суроого сонун жооп берип кетти дейт. Ооба. Бактылуу окустук деп сонун айтпады беле устаз. Башка окуу жайлар өтпөй калып, анан Кудай таала майдап келип, баягы сонун кылып депчи. Деген суроого сонун жооп берип кетти. Сизден сурагым келди. Биринчи, бул жолго кантип келип калдыңыз? Жакшы суроо. Эми биз эч ким эмеспиз, жөнөкөй бир пендебиз. Бой кичинекей бүгүн ушундай костюм кийип алган. 2 нерсе, 3 нерсе бар экен. Биринчи нерсеси болгонун болгондой кошпой төкпөй айтканга аракет кылайын. Дават маселеси ошол учурда көлдө Кудайга шүгүр аршын чачып кеңири сонун даватка мүмкүнчүлүктөр түзүлүп, анан даватка чыгып, ошол жерде намазды үйрөнүп, ошол жерде илимге болгон ишкыбоздук ойлонуп, даваттын эң чоң салымы бар. Бизге эле эмес, Кыргызстандын көпчүлүк бөлүгүнө даваттын ушундай бир салымы бар. Бул Кудайдын кыргыз элине берген бактысы, жамандабаш керек тууган. Эми бир адамдын кемчилиги менен жалпы даватка сөз тийгизбешибиз керек да, туурабы? Болгону даваттын тартиптерине толук баш ийип ынтымакты бөлбөш керек да мындан. Анан сен Саадийсиң, анан мен бияк, сен Индия, сен Пакистан деп бөлүнө бербей, бул жамандыктын белгиси. Алымдарга итаат кылып, муфтияттын уруксатын алып, үй бүлөсүнө карап, шартын түзүп, илим менен кетиш керек болот. Биринчи себеп дават болду. Экинчи себеп Абчыкыр устазыбыздын ошол учурда билесиздер, жума хутба КТРКда, улуттук телеарнада жума хутбасы деген передачасы чыгат эле. Ошону көргөн устаз аябай чечен киши го. Ушундай калпакты кийип, сонун сүйлөгөндө кадимкидей ушу кишиге симпатия кылып, ушу кишинин Кудайым буйрса университетинде окуйм деп бала кыялым бар эле. Кудайым насип болду. Үчүнчү нерсеси ошол аталаш агам. Амекиси деп коет эмес, аммы деп, атасынын агасы, аталаш агабыз, Бакберген агабыз. Ал киши ушундай такуу адам эле, ушундай илимге келип, илимден көп нерсени айтып берет эле, анан мен аябай окутат эле ал киши отургузуп алып. Кыргыз адабиятына болгон сабакты жөндөмдө ошол киши ачкан. Ошондой ушу күнгө чейин кыргыз адабиятын аябай жакшы көрөм да. Ошол кишинин салымы чоң. Ошол киши ушундай илимден, адабиятты окутуп, башка сабактарды окутуп, анан бир шиңгил жанагындай илимдин нурун чачып коет эле. Ошол кишинин салымы чоң. Ошол 3 нерсе негизги себеп болду. Анан окуу жайды бүтүп эле жанагындай бюджетке өттүк, аграрный университетине. Бирок атам айттым, атам мен ислам университетине тапшырайын деп эле. Атам башында түшүнө албай жүрдүм, бюджеттен чыктың деп, бирок кийин ошол түшүнүк жетип атам ыраазы да бүгүнкү күндө. Ошол 3 негизги себеп болду бир тууган. Экинчи сурооңуз Кыргызстанда жана Египетте өткөн кызыктуу окуяларыңыздан баяндап берүүңүздү суранып кетем дейт. Биринчи маселе Кыргызстандагы. Анда Ислам университетинде 2-курс элек. Бизде ушул Ислам университетинде ошол маалда өтө жакшы жөрөлгөлөр, саамалыктар бар эле. Жогорку курста окуган туугандарыбыз, агаларыбыз бизге сөзсүз окуубузга жардам беришет эле.
4-5 балага улуу агабыз даярдап бекитип коет эле да бизге сөзсүз жардам берет эле. Эч кандай акча башка дебестен, бөлбөстөн сонун жардам берет эле. Анан биз да ошол таалим тарбиянын окуругун улап, биринчи курстагы балдарга эски Борбордук мечиттен сабак берет элек, окууну бүтүп, барып стройкада подсолнух болуп иштеп келип, анан эртеңки сабакка даярданып, балдарды ээрчитип жүрөт элек да. Күндөрдүн биринде түш көрүп калдым. Анда могу Төкөлдөштө Восток 5-те жашайт элек, Чыгыш 5-те. Анан түшүмдө бир көчмө медреседен бир бала келип калды. Түш көрүп атам да. Анан өтө нурлуу, дагы деле эсимде бети томпокойураак нурлуу, анан мындай ачык болгон кара топу бар го, мындай кыска кийип алган, билесиздерби? Тор сыяктуу. Кийген экен, анан ушундай жылдызга окшогон нурлуу топ балдар экен. Ал учурда илимде аябай кыйналып жүрдүк да, биз арабчаны билбей кирдик да. Кыйналып жүрүп, экинчи курс окуттум. Анан келдик да, ошол балага чапкенедей жабыштым. Сизде нур бар экен, мага илим үйрөтүңүзчү, мен аябай кыйналып атам, илимге кызыгам десем эле айтып калды. Биз көчмө медресенин балдарыбыз. Бир жерде 15 күнгө жакын болобуз да, көчүп сабак беребиз деди. Макул деп анан колунан бир китеп берди. Китептин сырты кара мукаба, ичи сапсары кара жазуу менен жазылган. Анан эртең менен түштөн туруп, багымдат окуп, унутулуп, анан кеч келип жана балдарга сабак берип атабыз. Нарындык бала, анан Мухтасарул Укая деген фикх китептен. Автору Убайдул ибн Масуд ал-Махбуби хижраттан 747-жылы кайтыш болгон 8-жылы маалымы. Бул кишинин насабы Абу Айюб Ансарийге барып такалат. Чоң атасы үйрөткөн өтө мыкты алым. Акыйдадан, акыл илимдерден, фикх илимдерден ат салдырбайт астына. Ошо кишинин китебин сабак берип атам, меники Казан Сибир басмасы болчу. Окутуп атып эле көзүм жанагы баланын китебине түшүп калды, нарындык баланын. Карасам, түштөгү медресе, көчмө медреседе окуган бала китебин берди эмеспи мага? Дал ошол. Чочуп кеттим, көргөн көзүм ишенбей. Сабакты акырын токтоттум да анан, сиз эшикке чыга аласызбы? Hem балдарын көзүнчө айта албадым, о эшикке чыга алам деди. Макул деп, тиги китебиңизди мага бериңизчи, мен ордуна 2 китеп берейин. Жок, устаз, бир эле китеп берсеңиз болот деди. Ошо китеп азыр Зарияда атакебиздикинде сандыкта турат. Эгер таап калсам алып келип көрсөтөйүн сиздерге, аракет кылайын. Ошол түшүмдө бир күн алдын көргөн китепти эртеси өңүмдө дал өзү. Канча жыл болгон. Сырты кара мокоба, ичи сапсары, илгер китептер болсо анан кара, ошондой кочкул кара өң менен жазылган китеп. Түштө көрүп эртеси жеттим да. Субхана, бул ошол сиз сураган Кыргызстандагы кызыктуу окуялардын бири. Египетте кандай кызыктуу окуя болду экен? Көп эле местен чыгып кетет да азыр. Келе турчу акчам кечиктирилип калды дейт. Bir jumada salıp жиберем dedi. Акчам такыр калбай калып, 10 чакты адамдан карыз сурадым. Эч ким бере албайм дешти. 2 күн ачка жүрдүм. Кредит арам экенин билип туруп, артымда дейт суроо. Онлайн 3000 сом кредит алдым. 200 сом кошуп төлөйт экен. Менин ошол акчадан тамактанганым арам болуп калабы дейт. Сиз бир студентсиз. Студенттин суроосу да бул. Сиз студентсиз, такыр башка жолу калбай калып ошого барсаңыз эми Кудай таалам кечирет. Анан кечирет экен, калыс айтты деп баарыбыз ала бербейле. Мунуку өткөн дерсе, өткөн ишке кыргызда салават дейт. Убайдулла Ас-Сади деген чоң алым бар, Индиядан чыккан. Ошо кишинин Ал-Мужаз фи усул фикх деген сонун китеби бар. Ошонун астындагы хамишинде айтат, өзү сүткорлук эч кимге уруксат берилбейт. Зарыл жагдайга түшүп, бүгүн зарылчылыкты өтпөдүкпү? Багар көгөрү жок болуп, айталаада жексир болуп, жалгыз калып, анан жан багыш үчүн алса, бүгүн өттүк баягы, тамак калбай калса, деген адамга гана ошол учурда гана адал болот, берген адамга арам болот деген сыяктуу. Эми сиздикин толук адалдап эч ким айта албайт, бирок экинчи кайталабаңыз. 100/100 ачык арам дей албайбыз сиздикин, бирок баары бир жоопкерчилик бар, күнөөңүз бар. Экинчи андай кылбаңыз. Адам аракет кылса болот эле да, туурабы? Иштей калатса болот, башка кылса болот. Азыр эми кененчилик заманы, толук күнөөгө баттыңыз, арам ишти кылдыңыз дей албайбыз, бирок макрөөдөн баары бир бош болбойсуз. Этиятташыңыз керек. Кийинки суроо экен. Ассаламу алейкум, дамылдам, саламатсызбы дейт. Аллага шүгүр. Эгерде эгиз балалуу болуп, аларга Азраил, Жебреил деп атаса болобу дейт. Негизи Азраил деп атаган арабтар бар, бирок Жебреил деп көп атаса болот. Азраил дегенде адатта жан алуучу периште болот дагы, адамга коркунучтуу ой туудуруп калбаш үчүн адамдар дагы кийин маскаралап, маскара кылбайт, бирок атың ушундай экен деп коомдо кысылып калбаштыгы үчүн башка ат тандаганыңыз жакшыраак.
Анткени ал сүрдүү периштенин аты сүр боюнча калыш керек. Эң жакшы аттардын бири пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи неберesi Асан Үсөн, Хасан Хусейн деген аттарды тандасаңыз өтө жакшы болот бир тууганым. Анткени адамдар ошо Азраил деген атты укканда кыжаалаттыкка батып калбасын, же колунда бала кийин кысылып калбасын. Балага ат койгондо ошондой аттарды тандашыбыз керек болот. Бир тууганым, Аллах ушул эгиздериңизди Азрети Хасан, Азрети Хусейн радиаллаху анхумадай күчтүү кылсын. Адептүү инсандар болгондо ассаламу алейкум Калысбек Тамла дейт, кечинде жумуштан 1:30 чамасында чыгып үйгө баратып бир жаман көрүнүшкө туш болдум. Бир таксыр менен жоолукчан карындашыбыз буркуратып тамеки чегип жатат. Жол жээгиндеги арыктын аркы бетинде болгондо да учкашып алышыптыр дейт тырмакчанын ичинде. Мурда көчөдө алкаштарды көрчү элек, жан дүйнөм тынч албай жатам. Жай албай жатат дегени да, мен барып даават кыла алган жокмун, ыйманым алсызбы дейт. Эми ыйманыңыздын күчтүү экени ошол, уялып өзүңүз кетип калдыңыз да. Туурабы? Демек, ол уялбагандан өзүң уял, сиз айткандай кыргызда. Ошол уялып, ошого дая албай атканыңыз жок, ыймандуулугуңуздун белгиси. Ал жерден барып айтсаңыз да болот эле, бирок кандай абалда калат, алар сизди тоготобу, тоготпой ошондой отурса, эми барып 2 рекет намаз окуп, ыйлап ошол кишилерге дуа кылыш керек. Ошон үчүн биз өткөн сабакта ызырынып катып айтып атпайбызбы? Бу калыска эмне болду, атын чыгара албай атабы деп түшүнбөгөндөр дагы бар экен да. Жок, маселе Кудай көрүп турат ниетти. Эми таң эртең менен багымдаттан кийин никесинде жок аял менен, никесинде жок эркектер отуруп бири-бирине сабак кылып, эми элестетиңиз, Кыргызстанда аалым эч ким калбай калса, сабак берип аткан тиги Жамил эже калып калса гана, анда алса болот да. Анда дагы башкача маселе, парданын аркасынан башка. Кыргызстанда андай абал эмес да, туурабы? Таш ыргытсаң аалымдардын башына тиет азыр. Жандай эмеспи? Аллага шүгүр, акырындап бизде анчалык эмес. Ошон үчүн биз ошо күйүп айтып атабыз да. Анан илгери ошо жоолукчандар кичине мындай уяттуу болуп коркуп кетет эле. Мындай молдо келатат депчи. Азыр коркпойт деле, кайра өзүң коркуп кетесиң да кайра. Кой мени таанып калбасын депчи. Чын? Мен тааныла турган деле эч ким эмессиң, бирок кой мен эмет калбасын деп өзүң мынтип айбыгып өтө турган болуп калдың да, Кудай сактасын. Ушундай эле бастырып кете берет экен. Бул жакшы эмес. Өткөндө айтканбыз, жоолук барып ибадаттын маанисинен чыгып адатка айланса, баленин баары башталат. Ошон үчүн жоолукка кирген өтө жакшы Кудайдын парзын аткарып атат. Бирок чоң суроо берип, күзгүнүн астында жарым саат отуруп, кабыргасы менен кеңешип, анан жоолук салсын да, бир туугандарым. Жоолук салуунун кээ бирлер ачуудан сөз чынынан бузулбайт дейт. Күйөөгө тие албай калып, күйөөгө тием дегендер да салынып алып атат да. Намаз жок, башка жок, жоолук салынып. Жоолук салынганыңыз жакшы, мен бир сөз айта албайм. Бирок жоолуктун максаты менен кошо салыныш керек да. Бул бирөө намаз окуган жакшы, парыздан кутулуп атат, бирок намаз окуп жаман иштерди кылып атса, элди алдап, туурабы? Элестетиңиз, криптовалюта боюнча Усман шейхим 4-5 жыл ажылыкка барып, ондан ашык умураны кылып, ошончо адамдардын купулуна толуп, ишенимине кирип, анан отургузуп кетип атат да, сизге отургузуп. Демек, анын ажылыкка барганы, умурасы биз ичиндегисин билбейбиз, бирок иши чыгарып коюп атпайбыз сыртка. Туурабы? Демек, адамдардын ишенимине кириш үчүн эле намаз окуп атыптыр да бул. Ошондой жоолук болуп калбаш керек да, бир туугандар. Бул өтө жаман көрүнүш бул. Кош көңүл болбош керек. Эртең биздин кызыбыз ошентип отуруп калсачы, сиздин эжеңиз бөлөк бирөөнүн карындашы отуруп калса кандай болот? Ошон үчүн эми эркектерден суранычы, эркектик күч кубат менен алакандай жердеги бир нерсени тыйып коелучу туугандар. Эркектик күч менен кичине тыя туралычы ошондой нерседен. Эмнеге биз эркекпиз? Анан ата-энелер кыздар бойго жетип калгандан кийин ошону турмушка берели. Турмушка бербесек болбойт. Гармон ойногондой маселе кыйын болуп калат экен да. Кудай инсап берсин. Чубакты ошон үчүн күйгөн экен да, Улан шейхибиз айтат Насаат медиада. Устаздан ушу 2 жыл мурда кандай нерсеге кыжаалат болот элек десе, элдер мындай маалыматчыл эле болуп кетти. Угат, Максат Тамылда айтып атат, чоң устаздар. Диги устазыбыз айтып атат, Абшүкүр устаз Садукас айтып атат, башка алымдарыбыз айтып атат, чоң устаздарыбыз. Бирок амал гана. Бул кооз айтат экен, бул мүт жок, маселе анда эмес ал. Бирөө кооз айтып, бирөө мындай айтып да. Ошол акыйкатта амал кылууда да туурабы, бактылуулукта да. Эгер биз жөнүнө маалыматты угуп кое берсек, жөөттөрдөн айырмабыз эмне? Ыйман бар, Кудайга шүгүр, бирок алардын жолуна түшүп кетип атпайбызбы? Алар маалымат менен чектелип калды го.
Ошон үчүн бул жаман нерсе. Иманга келиш керек шейхим, иманды кайрап туруш керек. Кайрап жонуп туруш керек. Ассаламу алейкум устаз, кандайсыз дейт. Кудайга шүгүр, кафе, чайкана, ресторан, столовый жана башка ушундай сыяктуу тамактануучу жерлерде кардарлардын дейт клиенттерден калган жебей койгон тамак аштары чоң челек бочкаларга топтолуп ыргытылат, кандай болуп калат. Бүгүнкү суроодан алынып атат да, карасаңыз. Бүгүнкү суроодо айтылынды го, тамак ашты биз кыргыздар көп салабыз, бирок желип атат, ыргытылбаш керек деп. Бул нерселерди ошол администратор жумуш берген адам менен жакшы сүйлөшүш керек экен. Чындап жетим жештилерге тамактын кээ мындай таза калгандары болот да арасында. Ошолорго бере тургандай тандаса болот, туурабы? Болбойт эмес да. Арасында ошондой учурлар болуп калат. Ошолор тандап жетим жештилерге бере тургандай болуш керек. Экинчиси, такыр адам жей албай тургандай түскө келсе жаныбарларга бериш керек. Айтор ысырап болуп калбаш керек. Ысырап болуп калбаш керек. Жолун жакшынакай жол менен чечиш керек да. Эртеңки сабакта келет. Вала тубаззир табзира, ысырапкорчулукка жол бербе. Иннал мубаззирина кану ихвана шаятин. Ысырапкорчулукка жол бергендер шайтандын шапалактары дейт. Эми ресторандарда адамдар айта албайт да, кардарларга калтырбай жебе деп айта албайт. Соргок адамдар алдына чамасына боюна карабай жеп алат. Заказ берип кыйналып калат. Болгону ошон үчүн балким стеналарга, дубалдарга ысырапкорчулук зыянын башка акырын жазып өтүш керек ушундай маселелерге. Өтө кыйын маселе да. Тамактын артып калганы кусур ура тургандай болот. Этиятташыбыз керек. Өзү сырттан тамак азыктанганда азайтышыбыз керек. Ошондо маселе чечилет. Үйдөн тамак ичилбей калды. Эмнеге бүгүн талак көп? Эмнеге ажырашуу көп? Ошолордун себептеринин бири үйдөн тамак ичилбей калгандык. Туурабы, туура эмеспи? Негизги себеп болбосо да өзөктүү себептердин бири эмнеге? Аял менен эркек тамак ичкенде кадимкидей болуп көрбөгөн махабат, сүйүү орнойт ортосунда. Бактылыктын бир сырын айтып берейинби? Канча сыртта тамактансаңыз да, тоюп турсаңыз да, жеңемдикин барып остип жеп коюңуз, ошондо эле жеңем ыраазы болуп калат. Ошо менен жашоо кулак-мээ тынч кете берет. Үйдөн көп тамак жеш керек. Ресторандарды байытып атабыз туугандар. Азыр азандайын уланталы уруксат берсеңиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла таалага мактоолор пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салаваттар болсун. Баткендин өрүгүн ичкендейин Египеттин бир шиңгилин эскерип коюш керек эми. Мына Баткендин өрүгү келди. Чүлүсү. Египеттеги эң таң калтырган окуялардын бири, анда биз жаңы бардык үй бүлөбүз менен. 2011 үйлөнүп барып, чогуу ошол Шейх Юсри деп чоң мухаддис, факих, усули, муфассир, мутакаллим, бир канча илимдердин адиси болгон устаз, өзү чоң медик дагы. Анан сабагын алыскы райондо келинчегибиз менен күндө эртең менен барат элек. Барып жүргөндө ушунчалык сабагына маани берип, сабагын токтотпогондугу, оор күндөр болсо, катаал сыноолор болсо да, сабагын токтотпогон устаз бизди таң калтырды да. Ошон үчүн дайыма Кыргызстанга келерде аэропорттон, Кудайым ушул илимий сапарда туура ниетте келип отурабыз, өзүң билип көрүп турасың, сабактарды ушул мындай сабактарды бош калтырбастан бир күндө сабак калтырта көрбө. Ошондой бир сабакка бөгөт кое турган сыноолордон сакта деп дайыма Кудай Таалага жалбарам да. Кудайга шүгүр, ошол сабактар, ушул мечиттеги сабактар үзгүлтүккө учурай элек. Эми Кудайым жаман көз сөздөн сактасын, оор сыноо көтөрө албай турган оору башка бербесин. Шейх Юсри устазыбыз канча жылдан бери, кем дегенде 20 жылдан бери сабак окутуп келет. Багымдаттан кийин отурат, жамаат менен окуйт, эртең мененки зикирлерди, Куранды окуйт, зикирлерди окуйт, теспелерин чалып, Курандын тафсиринен сабак, хадистен сабак кылып, күнүгө ошентип берет. Бир гана биринчи жеңебиз кайтыш болгондо гана апабыз 2 күн уруксат сурады, алыскы жерге көмүлөт, мен барып туугандардын акысынан өтүп келишим керек деп, 2 күн сабак токтоду, кайра келип сабагын улантты да. Ушунчалык баягы сабакка ал алымдардын бул акыйкатты тан алгандан кийин ошону бул менин бакытым деп сезгендиги таң калтырды да. Бизде ар бир тармакта ошондой сезим калыптаныш керек экен да. Сиз мисал айталы, сиз дарыгерсиз. Мисалы да, Кудайдын буйруктарынан кийин дарыгерликти ошол өзүңүздүн негизги Кудай берген чоң чеберчилик, аманат деп ошон үчүн күйүп, күн сайын өнүгүп, өстүрүп, ошол нерседе токтотпой эмгек кылууңуз бул мындайча айтканда Кудайдын сизге тапшырган чоң аманаты да. Ошол чоң сабак болду да Египеттегичи. Субхана, эмне деген нерсе. Анан Казакстандык бир бизден 2-3 группа жогору болгон бир бала кеткен, 1 жылдан кыйналып келип устаз мен Казакстанга батпай сабак бере албай эле кыйналып буйдалдым. Кандай кылсам болот дегенде ушу мен кылган нерсени кыласың. Барасың, чоң нерседен баштап алба. Күнүгө багымдаттайын сабагыңды толтурба. 1 жыл сабыр кылып токтотпосоң ар жагына Кудай Таалам жолуңду ачат деген да.
Карасаңыз береке. Барып Кыргызстанга аман эсен келип отурукташсак, Багымдатка сабакты коюш керек да. Бардык уйкусун кандырып келип, эртең менен сабагын алып, анан жумуштарына кете тургандай болупчу. Багымдатта береке бар да. Имам Муслим риваят кылган хадис бар. Бурикат фи уммати букуруха. Таңда үммөтүмө берекенин башкача сыры чачылат дейт. Суроо атайын компьютерден терип жазып келиптир. Аллах разы болсун ушул кишиге. Ассаламу алейкум устазым дейт. Алейкум ассалам рахматуллах. Менин бир суроому жооп экөө жазасыз, жазып коюңузчу. Жашым 36да сүннөт толук болбой калган. 2 балам бар. Өзүм аскер кызматкеримин. Daarатым жана окуган намаздарым өтөбү эсептелеби? Мусулмандар негизи мөчөнүн башынын териси жок болуп туруш керек. Daarатта таза алынат дейт го. Сиздин намазыңызга биз бир нерсе дей албайбыз, анткени сиз колдон келишинче учун истинжа кылганда улуу сөздү уят жок, туура түшүнүңүздөр. Бул бир адамдын жашоосу, бир адамдын тагдыры, ибадатынын азыр кылчашкан жеринде турабыз да. Тазараак жууп, заарат чыгып кетпей тургандай тазалансаңыз, иншалла фыкых эрежеси шарттары боюнча ал шарттардан өттүңүз. Намаз кабыл болуу болбоо бул Кудай Таалага тапшырылган маселе. Шарияттын эсебинде шартына туура келеби жокпу? Таза жууп, заарат чыгып кетпей тургандай истинко тазалап, истибуро толук зааранын тамчылары калбай тургандай кылып истинжа кылсаңыз, анда иншалла ибадаттарыңыз фыкыхта шариятта эскерилген шарттарга туура келет. Хашет ибн Абидин Роддул Мухтар деген китебинде келет. Бирөө каарып калды, анан исламга кирди, же сүннөткө отурулбай калган. Мисалы сиз сурап атпайсызбы? Ошол адам эмне кылабыз десе, ин тахаммала аламал хитан дейт. Сүннөткө отургузуунун оорусун көтөрө алсам да сүннөт кылдырганы жакшыраак дейт. Бүгүнкү күндө лазер бар, башка бар, улуу нерседе уят жок. Эч кимге билдирбестен барып, ошол сүннөткө тереңирээк отуруп койгонго аракет кылыңыз, өз ордо менен уста кесер жерине. Ошо менен маселе чындап чечилет, шек күмөндөн башкадан алыс болосуз. Сүннөткө тез арада отурбасаңыз, сизди шек күмөн кыйнап, шайтандын шапалагы васвасы азгырууга түшүп, барып намаздан таштатып коет бир тууган. Ошон үчүн тез арада сүннөткө отуруңуз. Лазер жолдору менен жеңил болот. Ооба. Кийинки, биз азыркы учурда Европа өлкөлөрүндө жумуш кылып жүрөбүз. Жума күнү жума намаз окуйлук десек, мечит жок. Биз жашаган шаарда жакын аралыкта мечит жок. Кандай жол тутсак болот, жума намазды кандай окусак болот? Ошол жерде мусулман аалымдары болуп, фатва чыгарып, ошол жердеги аалымдар менен жума намаз окула тургандай жамаат түзүлө турган болсо карап көрүш керек. Андай жамаат жок болсо пешим окулат анда. Жуманын шарттары табылбаган жерде чогулбастан ар ким өзүнчө пешим намазын окуйт. Түшүнүктүүбү бир туугандар? Бул жерде такыр мечит жок болуп атат, баары жекече окуган жакшыраак ага. Жекече пешим намазын окуйсуздар. Ассаламу алейкум устаз, ушул эркектерге катуу эскертүү бериңизчи суранам. Казан аяк кагышат да, бир адамдан кетпейт да деп. Бирөө тойдо барып сөз сүйлөп атат дейт. Казан аяк кагышпай койбойт, ошон үчүн пластиктен алгыла деп. Үн чыкпайт дейт имиш да. Казан аяк кагышат да дейт. Бир адамдан кетпейт да, экөөнүн тең кетет да. Аялы менен урушуп кетишсе, апасына арызданып, аялын жаман көргөзүп, өздөрү актанып суудан таза чыгышат. Байкуш аялдарды кайын-энелер жаман көрүп, баардык кыздарына жамандай берип, келин менен кайын журттун ортосунда сыйлашпастык болуп жатат. Өзүмдүн башыман өткөн нерсе. Жан дүйнөнүн жаңырыгы. Бир маселе бар тууган. Ушуга жакшы көңүл буруңуз. Эч качан асыл эркек, жакшы эркек, мыкты эркек аялын ата-энесине жамандабайт. Бул кантип түшүнөбүз? Мен ушуну мисал акылым көтөрө албайт, түшүнө албайт. Эркек болуп туруп 1000 аял эме кылса дагы ата-энесине жамандаганга эркектин эркек аттуунун чыныгы мааниде тити барбаш керек. Өтө жаман чыгабы, жашай албайбы, талагын берсин, бирок ата-энесине сыйын сактасын. Анткени ал эртең башка бирөө менен барып жашаш керек. Куранда бул туурасында аят келген. Вала тансаул фадла байнакум. Ажырашкан учурда айтылынат бул аят. Элестетсеңиз, ажырашпагыла, бирок ажырашып ушуну менен болду, ажырашкан биз үчүн жакшыраак десе, ортоңордогу мурдагы жакшы саамалыктарды эсиңерден чыгарбагыла дейт. Жакшы күндү унутпагыла. Мындайча айтканда, ал аял жашап кетиш керек, ар намысы менен кетиш керек. Ошон үчүн аялын жамандаган эркек эркек эмес, муну жакшы билиш керек. Аял жамандап коюшу мүмкүн, анткени ал кыйын, кимге барып таттанат. Бирок эркек болуп туруп жамандаган болбойт, ал эркектик сыпатка жарашпайт. Манас атабыздын Канекей энебизди жамандап жүргөнүн элестетип көрүң. Байжаков атабызга барып Канекей чота не то депчү. Элестетиң, качан биздин Баат Алмамбет атабызды элестетип көрүң.
Кече жакынкы маркумдан үнүндө эскерилген кече ортоңку учурдагы кыйындарды элестетип көрүң. Андай болгон эмес. Бул жат көрүнүш, бул майдаланып кеткен эркектик. Бул мындай сабыры жок эркектик. Бул эркектин маанисине бербегендик маани. Кечирип коесуз. Анда эмне кылып жамандабайсыз? Ал кыздарыңыздын энеси. Ачуу учурунда эмес, ачуу бүткөндөн кийин келип бетине коюп айтасыз. Ачуу учурунда эч ким укпайт. Тим более кыргыздар укпайт бири белен. Ачууланып атканда насаат айтып көрүңүзчү, жоголчу дебейби көзүмө көрүнбөй. Качан эле бирөө жарым ачуун келип атканда, молдого да бирөө ачуу келип атканда акыл айтса, молдо деле укпайт ана. Туурабы? А молдодон башкасын укмак беле. Ачуусу кетиш керек, жели чыгыш керек, эркек кенебей чыгып кетиш керек. Анан шардын желине чыгып соолуп калгандай, өзүнө келип калганда дасторконду акырын по полочка бирети менен коюп, бирок анда да майдаланып кетпей. Ушул сыпаттарың бар, экинчи кайталанбасын, этият бол. Деп эркектик сынын кетирбей айтыш керек болот. Ошондо уга турган болот. Кандай бул ата-энесине жамандап? Биз көргөнбүз ошондой балдарды илим окуп жүргөндөгү. Ата-энесине жамандаган күн ушуу менен бүттү, эртең жашабай калчу деп болуп. Кийин сүйүп калып, жок жашайбыз дегенде ата-энеси жок ажырашасың деп туруп алган. Ата-эненин көңүлү калгандан кийин жашап кетүү кыйын болот. Ошон үчүн жаштык кылып жамандап албаш керек. Эң мыкты эркек ким? Аялынын жамандыгын бирөөгө айтпаган адам. Ошонун экинчи маселеси, кечиресиз, аз эле суроо калды мына. Аял кишиде эч качан күйөөсүн бирөөгө жамандабасын. Бизде өтө көп экен да. Өтө көп экен. Күйөөсүн барып жамандап, күйөөңүздү жамандап ар таппайсыз. Күйөөңүздү жамандап намыс таппайсыз, күлүп кетет адамдар. Сизге жан курбу болуп, подружка болуп аткандар шылдыңдап айтат баарын ушак жайып. Күйөөңүздүн намысы сиздин намысыңыз. Аялыңыздын намысы сиздин намысыңыз. Эч кимге жамандап айтпаңыз. Эмне кылам анда? Кудайга дарттаныңыз. Кудайга даттаныш керек. Мисалы да мына реалдуу жашоо. Күйөөңүздү барып жамандадыңыз. Сиз аялыңызды жамандадыңыз. Өзгөрүп кетеби? Өзгөрөбү жамандаш менен? Өзгөрбөйт ал. Огош бетер чектен ашат. Эмнеге өзгөрбөйт? Бирөөгө жамандагандан кийин ал байкуш сизден үмүт артып жүргөн аялыңыз, менин күйөөм эркек, менин эркелигимди көтөрөт деп жүргөн, бирөөгө жамандап кайнатасына жамандайын, жүзүнүн пардасы ачылып кетти. Эми мени көрөсүң деп огош бетер кетет. Маселе өткөндө айттык, атанын сөзү тарбияда өтүмдүү болуш үчүн эненин сөзү. Баланын ортосунда сүрү сакталыш керек. Айбат болуш керек. Бала сезтенип туруш керек, туурабы? Сүр кетип калгандан бала ата-энени моюндай албайт. Келиндин дагы бети кайната кайненин ачылып калганда, ал оңолуш кыйын болот. Болду, болор болуптур, эмнеге дейт да. Туурабы? Өтө инсаптуу болсо. Ошон үчүн Кудайга даттаналы туугандар. Өзгөчө эркектер аял айтып ийет, аял көчөшүп кетип мен да айттым дебеңиз да. Аял ошондой. Сезимтал болот. Эркек айтпаш керек, жамандабаш керек. Насаат кылыш керек. Апасын акыры хикмат кылыш керек. Ушу келиниңизге жакшы насаат айтып коюш керек. Болду, түшүнүп алат ар жагын. Майдаланып жамандап эмне кылат? Сизде талак берүү укугу бар, андан көрөк жөн талагын бериш керек анда. Ассаламу алейкум дейт, чач өстүрүү, чач коюу адеби кандай устаз? Карартуучу боек же шампунь колдонсо болобу? Биринчи маселе. Чач өстүрүүнү сүннөт кылып жүргөн бир туугандар бар, бул сүннөт эмес, ачык эле айталы. Мындай коюп сүннөт кийип жүрөт, бул сүннөт эмес. Каяктан сүннөт эмес? Илимде эреже бар. Шамаил Тирмизи, Мавахибул Ладунния, жана башка китептерде эки ссылканы айттым сизге. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын чачтарына эскерген. Чубак устаз раматтылык сиздерге ижаза берген көпчүлүгүңүздөргө окутуп. Вафура деп коет, ламма деп коет, памышлам чачтардын аттары бар. Эркектиги бияка жетпеш керек. Кээде кулагынан ылдый эле, кээде жогору эле, кээде мындай болот эле дегени канчалык чачын сахабалар көргөн адам ошо көргөн учуруна гана жараша сыпаттаган. Түшүнүңүз, бул жерде Павлович чачы дайыма бир калыпта алып жүрдү деген сөз эмес, бир прическада. Прическанын кыргызчасы эмне болот суроо? Чаш жасалга. Өтө көбөйүп кетти, дагы барбы? Чаш жасалга. Бул дагы издейбиз муну, Айтор бир чаш жасалгада алып жүргөн эмес. Көргөн адамдын риваятын гана айтып атат. Мен Павлович ушундай чачын көрдүм. А демек ал эмнеге кулагынан ылдый түштү? Умрага барар эги алыстап кетти деген сөз. А Павлович умра барганда чаш жасалганы карабайт эле. Эки жолу тең чачын кыргандарга дубасын берген. Үчүнчүсүндө анан чачын кырскарт каргандарга дегенде да вал мукассирин деп дуба берген. Пайгамбар умраға барган сайын чачын алган да. Демек умрадан алыстаган үчүн гана мындай болуп атат деген сөз. Ушул гана сүннөт деп баса белгилеп албайбыз. Сүннөт деп май басып кетип көргөн адам итиркей келип кетсе болбойт, бул бир тууган. Туурабы? Бул биринчи маселе.
Сүннет ошол иреттүү, тартиптүү, бирдиктүү алып жүрүшүл болот, таза куроо. Ушул сүннет болот. Экинчи маселе чач коюу адеби. Эми бул хадис өтө күчтүү хадис эмес, бирок Ширатул Исламнын шарттарында айтат: "Мен кана лаху ша'рун фалюкримху", кимдин чачы болсо, сый урматын көрсөтсүн. Таза, майлап, сүттө да колдонсо болот, айран колдонгон илгеркилер. Таза кармап, какаштатпай, майлатпай, жакшы кармап жүрсүн. Чачтын адеби ошол. Анан эркек адам өтө эле эркектиңден кетип, күзгүнүн жанында жарым саат турса, чачтын адеби эмес, бул кумсалык кызтекелик алып барат. Эркек одур-бодур да. Эми эркек эмне чачы менен сулуу бир туган, ал одур-бодур. Эркек адам аял кишиге жарашат күзгүнүн жанында. Карансын мейли, потому что сууга башка каранган, бирок шегинен өтүп эмес дегенди айтып атам. Туурабы? Бул ошол. Андан кийинки маселе карартуучу боек согуштан бөлөк учурда макруh болот, эркек адам чачын карага боегону. Согушта гана картайып калса, душмандардын жүрөгү, биз булар карыган чалдар тубай, тез эле жеңип алабыз дедирбестен бардыгы күчүнө толуп турган, табында бышып жетилип жаткан жигиттер экен десин деп, аксакалдар чачын боесо ошондо уруксат берет. Башка учурда макруh болуп эсептелет. А жанагы шампундарчы, бул жууса кетип кала тургандай болсо, анда бир аз күнөөсү жеңилирээк, макруh танзихан болот. Анан карыгың бир топко чейин кала турган болсо, эркек адамдарга жакшы эмес. Качан уруксат берилет эркек адамга? Жаш болуп туруп, оору себептен чачы эрте эле мөөнөтүнөн мурда агарып кетсе, кыздар буга тийбей гыжаалаттыкты жаратса, ошол учурда зарылчылык болуп эсептелет. Анан каарып туруп деле алдап чачын кара көрсөтүп атса, жок, куракка баш ийип койгон жакшы. Кыштын кыштай, кыздын кыздай, аксакалдын аксакалдай болгону жакшы. Туурабы? Туура. Аксакалдан баары чачын крастеп, жап-жаш болуп жүрсө элестетиңиз. Жаргон менен сүйлөпчү. Жана инстага кирдиңби депчү. Анда жаштар эмне болот анда? Ошон үчүн кыргыздар жакшы айтып койгон, кыштын кыштай, кыздын кыздай болгону жакшы деп. Ал эми тамаша кинолордо бир-эки болуп калат, жашоодо аксакал өзүнүн эмесин сакташ керек да. Келинчегим таң калат, былтыр жашаганда жаныбыздын үйүнүн ошо квартирада ижарада жашаган бир пайдасы бар экен. Бишкектин баарын билип чыгат экенсиң да. Биякта мындай, биякта дегендей депчи. Салкы пайдасы жетет экен аябай. Адамдардын аң сезимин жакшы таанышат экенсиз жакында. Анан былтыркы үйүбүздүн жаныбызда ошол сулуулук салону бар дейт. Бир баш багып калсам дейт, келинчегим айтат. Жалаң кезекке жаш чоң апалар туруп алыптыр дейт. Аларга деле жашоо керек, туура, бирок эми чеги менен да. Ассаламу алейкум устаз дейт. Менин суроом дейт. Эс тутумум жакшы болчу, азыр өтө эле унутчаак болуп калдым дейт. Бардыгына ковид күнөө анан. Туурабы? Ковидтен кийин адамдын медициналык жактан зыяны кетти да аябай. Ошон үчүн D витаминди Турциядан уколун алдырып, анан ошону мүмкүнчүлүк болсо сайдырып эметсеңиз, иншалла, бул себеби эми, дарылануунун себеби. Балык, витамин D күндө эметсин дегендей мисалы. Тааратым барбы жокпу, ошону да унутуп калам. Эс тутумумду кантип мурдагы калыбына келтирсем болот дейт. Улан ажеке бар, D витамин алдырып сайдырыңыз. Анан экинчиден камыр турушко өтүңүз. Анан өткөндө эс тутумду жакшыртуу боюнча сабак бар. Аманат медиа Бактияр мырзабыз, Алла ыраазы болсун, кесипте чыгарып коюптур, өтө сонун кылып. Ошол жерге кайрылыңыз, анан негизгиси дуа. Анан эң жакшы жооп эме кылыңыз. Тахажутта туруп дуа кылып сураңыз. Зейин кайтат, бул рызкы. Адам рызкы сурагандай зейин сураш керек. Үчүнчү, өткөндө хадис алып келгенбиз. Бул хадис Ибн Ади Камил деген китебинде алып келет, караңыз. Мен таалламал Кур'ан, ким Куранды окуп үйрөнсө, маттаахуллаху биақлихи хатта ямут, өлгөнгө чейин акылынан аздырбайт дейт. Зейинин күчтүү кылат деген сөз. Куранды көбүрөөк окуңуз иншалла. Медицина жагынан да аракетти көрүңүз, анан бияктан да Куранды окуңуз, иншалла калыбына келет. Зейнимди жашым 17-де дейт. 17-де коркунучтуу бул. Демек сиз өтө көп кыжаалат болуп ойлонуп атасыз дегенсиз. Эмне нерсе бар? Сиз менен биз жолугушубуз керек экен. Жүрөгүңүздөн чыгаш керек. Эмне нерсе сизди сарсанага салып, кайгыңызды бөлүп, пикириңизди чачыратып атат. Жашыңыз 17-де көп кыжаалат боло бербеңиз. Зейнимдин начарлашына өзүм күнөөлүмүн дейт, артында бар дейт. Үмүтсүздүккө бат эле түшүп калам. Көрдүңүзбү? Ичиндегисин чыгарыш керек да. Максат кое албай жатам, моралдык жактан жардам берип коесузбу? Суроонун ээси сиз үчүн атайын убакыт бөлөм. Иншалла сөз берем. Биз куфтанда окуп, 2 рекет сүннөт окуп чыгабыз. Сиз үчүн бир тууган агаңыз катары иншалла жардам берүүгө кол сунууга даярмын. Жардам берүүчү Алла таала биз себеп берет, сөзсүз. Сизге иншалла белектерин да ушуну алып коюңуз. Жолугуңуз сөзсүз.
Сиз менин бир тууганымсыз жиндеги. Үмүтсүздүккө батпаңыз. Кудайыбыз бар, биз вообще үмүтсүздүккө батпаш керек. Алла бар го биз менен. Тууган карасаңыз, Кудайы жок кабырлар үмүтсүздүккө мүмкүнчүлүк бербейт. Кайыр дини жок. Бирок ошол дагы мында бир ишенип жашап жүрөт да. Биз деңгел бассак жарашат да бир тууганчы. Алла Таала бар да биздечи. Кыргызстанда жашап атасыз, ошонун үстүнө элестетсеңиз, желегиңиз бар, эгемендүүлүгүңүз бар. Дагы эмне керек сизге? Субханалла. Египетте ушундай үй бүлөлөр бар, 5-6 баласы менен айына $50 жеткирип окуп жүргөндөр бар. Ошолордун өзү да окуп атат, жеңи да окуп атат, балдар да окуп атат. Батса ошолор үмүтсүздүккө батып кетет эле кыйналып. Ал жерден виза алуу, документ бүтүрүү, ажылык 10 жолу барып келген жеңилирээк болуп калат. Визага түнү барып, бир күнү түнөп, о кезекке туруп, анан эртең кел деген сөз Египетте мода, Таала букура деп кое берет. Бир күндө эмес, 3 күндө документ бүтүп кеткенине Кудайга шүгүр дейсиз да. Кыргызстан документ бүтүрүүчүлөр угуп албасын анан муну. Ал ошакта эле калсын, ал эртең кел дегени. Бизге өтпөйт ал. Ошолор батса батып кетет эле. Сиз эмнеге батасыз бир тууган өз жериңизде жүрүп? Көкүрөктү көтөрүп, көөдөн кагып, Камманастын тукумун, Пайгамбар салламдын үммөтүмүн деп жүрүңүз. Сиз 17де жашсыз азыр. Сүйгөн кызыңыз таштап кеттиби? Чырайынан 10 эсе сулуу кыз келет. 10 эсе жашоо бирөөгө байланбай, сүйлөшпөш керек болчу өзүңүз. Башка эмне болуп атат дагы? Вообще кыжалат болбоңуз. Сиз үйлөнө турган кыз азыр Баткендин Өрүк зарында даарат алып Муктасарда окуп отурат. Сиз эмнеге кыжалат болосуз? Сиз стрессте жүрөсүз. Давай, могу сабактар тез окуп жаттаңыз, ал Муктасарда окуп атат азыр. Туурабы? Кудай өмүр берип калса Баткенге чогуу барбыз анан сизге. Буйрса. Вообще кыжалат болбоң. Кечиресиздер, 2 суроо калды. Ассаламу алейкум устаз дейт. Аллах сизден разы болсун. Аллах милиңизге береке берсин. Устаз, менин суроом төмөндөгүчө. Бирөөлөрдөн уктум эле. Такыба бойдоктун 1 жылдык ибадатынан үйлөнгөн, турмушка чыккан адамды 1 күндүк түйшүгү артыгыраак деп. Ушундай сөз, хадис эсиңизде барбы? Болсо мааниси эмне? Өткөндө келген Исак бир тууганыбыздан Алла разы болсун. Суроонун максаты биздин бойдок досторубуз бар. Үйлөнгүлө десе коркуп, кыздар деле коркуп жүрө берет дейт. Кыргызда сөз бар, коркконго кош көрүнөт дейт. Туурабы? Ошон үчүн жок, эртерээк үйлөнүш керек. Эртерээк үйлөнүш керек. Бул жашоо тобокел. Жашоо тобокел, тебин аткарып эртерээк үйлөнүш керек. Бойдокчулук бүгүнкү заманда өтө кыйын, курагынан өтүп кетсе. Тандай берет, жашоодо зинага барып калышы мүмкүн. Корком деп арамды кылып аткан кандай түшүнөбүз муну? Коркпой адалга барса адалда береке бар. Бул жашоо тобокел же өткөндө айтпадыкпы? 10 тандоонун ичинен экөө гана туш келсе сиз бактылуусуз. 10дон 10 туш келбей калсан да капалансаңыз болот. 10дон 1 же экөө туш келсе деле калган ойготуп алсаңыз болот. 10 гүлдүн бири ачылып элек. Ошон үчүн эртерээк үйлөнүш керек бир тууган. Ихтияр китепти мына далил менен сүйлөйлү 2 томунда, бул 3 тому никех бөлүмүндө ушундай хадис тап келет. Никех бөлүмүндө танакаху таксуру, үйлөнгүлө, көбөйгүлө, көп балалы болгула, сапаты менен бирок. Фа инни убахи бикумул умама яумал кыяма. Кыяматта Адам атабыздан Иса пайгамбарга чейин бүткүл үммөттүн астында мен үммөтүмдүн көптүгү менен сыймыктанам дейт. Пайгамбар сыймыктанган нерсе шапаат көрсөткөн нерсе болот. Ошон үчүн туугандар үйлөнүш керек эртерээк. Ассаламу алейкум дейт, дамылам дейт. Алейкум ассалам рахматуллахи ва баракату. Кыяматта пайгамбарлардын шапаат көрсөтөрү анык, а бирок алардан бөлөк Кудайга жакын адамдар да колдоо көрсөтө алабы дейт. Пайгамбарлардан бөлөктөр дагы колдоо, шапаат көрсөтөбү деген суроо. Бул акыйдага тиешелүү экен, жакшы суроо. Оштук Сыражиддин атабыз айтат, 575 6-жылы маалымы. Wa marjuun shafa'atu ahli khairin li ashabil kaba'iri kal jibali. Ahli khair, жакшылык ээлери кыяматта тоодой күнөөкөр болгон адамдарга, мусулман адамдарга колдоо көрсөтө алышат дейт. Колдоо көрсөтө. Ахли хайр биринчиси пайгамбарлар, сиз баса белгилегендей. Андан кийин пайгамбарлардын мураскору болгон аалымдар, олия заттар, Куран ээлери, ахлуллах хосат өзгөчө сыйында болгон. Анан жакшы амалдардын ээлери да шапаат көрсөтө алат. Бардыгы өздөрүнөн өздөрү эмес, Кудай аларга сый урмат ошондой укук бергендик үчүн.
Кудайдын сыйына барып такалат. Курандан да далил вала яшфауна илля лиман иртада. Кудай разы болгон адамдарга гана булар шапаат көрсөтө алат. Бардыгы Кудайдын берим ырайымына барып такалып атат да. Карасаңыз, иншалла. Мисалы Мухтасар Сахих Таргиб ва Тархиб деп Ибн Хаджар Аскалани Шейх Мунзиридин китебин кысартып берген, 1200 канча хадиске кысартып. Ошондо да хадис алып келет, Куран ээси, илим ээси кыяматта бешикке кирип баратканда иншалла амал кылып жакшы өтсө, сен кирбейсиң деп токтотот. Жүрөгү болуп кетип чоочулаганда өзүң эле эмес, өзүң тааныган, каалаган адамды шапаат кылып алып кетесиң дейт. Бирок аларда иман болуш шарт. Ошону айтып атат. Ва маржуун шафаату ахли хайрин. Ахли хайр жакшылык ээлери. Эң биринчи пайгамбарлар, аалымдар, олиялар, карылар, анан жанагы жакшы амалдардын ээлери дагы да. Карасаңыз, жакшы амалыңыз, мунун жакшынын шарапаты деген кыргыздын макалы эки дүйнөдө деп түшүнүңүз. Жакшынын шарапаты бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы шафаат берүүгө Кудайым уруксат берет экен да. Ли ахлил кабаир кал жибал. Тоо сыяктуу чоң күнөө ээлерине дагы жардам берет деп атат. Субханалла, субханалла. Не деген бул? Ошондой адамдар бар, айтып өттүк. Экинчи суроо, ассаламу алейкум устаз дейт, она жүрбөй же кыйнап иштебей калган учурларда аны каргаса күнөөкөр болбойбу дейт. Жашоодо өтө зарыл суроолор бир, унаасын сөгүп койгон бар, урушуп калган бар. Сону ушул суроо берилген былтыр илимий сапарда. Унаң дурушуп койсоң, молдеке ушук аддимкидей мындай сезет окшойт, мындай эле жаныбар окшойт бул. Мындай жүрбөй калат, капы болуп калат, ичинде башка машина мактап койсоң мындай болуп калат деп суроолорду берген да. Карасаңыз, кайра окуйлу могу суроону. Ассаламу алейкум устаз дейт. Уна жүрбөй же кыйнап иштебей калган учурларда аны каргаса күнөөкөр болбойбу дейт. Сатыш керек. Ооба, каргабаш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи хадисте айтат. Бир сахаба пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи жортулга чыгып бара жатып, төбөсү такыр эле тоң моюн болуп, башы ийбей, жанагындай кыялындагыдай, оюндагыдай болбогондо, ша бизде чүү десе аларда төөнө ша деп айтат экен. Ша лаанакалла. Жүрбөйсүңбү, Кудай сени каргыш тийгир дегенде пайгамбар салам ким айтты азыр дейт, ким каргыш айтты? Мен айттым дегенде, фала тусахибна бималунин, каргышка калган жаныбар төө менен биз менен шерик болбогон дейт. Же сиз айткандай саткының же башканын төөсүн алгының дейт. Сен муну каргыштадың төөңдө. Каргышка калган төөң менен жүрбө биз менен, бизге да каргышың жугузасың дейт. Ошон үчүн бул суроо кара кандай өтө маанилүү суроо. Анан хадистин улантысында айтат, бул хадисти имам Навави адашпасам Азкарун Навави деген китепте келет. Өтө чоң китеп. Жана биз айттык го, ким ихя китеп сатып албаса тирүүлөрдөн эсептелбейт деп. Алымдар имам Нававидин Азкар деген зикирлердин топтому деген мыкты китеп. Ошону айткан, би'иддар, үйүңдү сат, ваштарил аскар китебин сатып ал дейт. Үйүңүздү сатып болсо да деги китеп, үйүңдү сат деп эле койгончу. Айфонду сатып, китепти алып жеңилирээк ритм алып кой деген сөз экен да. Аскар. Ошол аскарда хадис тап келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 4 түрлүү нерсеге каргыш айтуудан өзгөчө этият болгула дейт. Имам Навави рахимахуллах Азкар деген китебинде. Биринчи, вала тад'у ala anfusikum, өзүңөргө каршы дуа кылбагыла дейт. Атаң көрүн көрөйүн, не болду мага дебеңиз дейт. Көрүн көрүп калыш коркунчу бар экен да. Өзүңөргө каршы дуа кылбагыла дейт. Кээ бир адамдар муну чечмелет, өзүңөргө дегени өзгөлөргө дейт. Бирөөгө жаман кылсаңыз, жаман дуа кылсаңыз башыңызга кайтып келет деген мааниде. Вала тактул анфусакум деген аяттын тафсиринде өзүңөрдү өзүңөр өлтүрбөгүлө дегенде адам өзүнүн жаны татты өлтүрбөйт. Демек, Алла Таала өлтүрүүдөн тыйып, бирөө өзүңдөй эле болот дегенди айтып атат дейт. Бирөөнүн атасын сөкпө, өзүңдүн атаң сөккөндөй дейт. Эки маани бул. Өзүңөргө каршы дуа кылбагыла, бирөөлөргө дагы. Татыктуу болсок, мындай, Кудай жазаңды берсин, чараңды Кудай көрсүн деп Кудайга тапшырып койгуландан көрөк дейт. Биринчи өзүңөргө дуа кылбагыла, экинчи вала тад'у ala ауладикум, балдарыңарга дуа кылбагыла. Өлүп тиригиңди көрөйүн, жашабай калгыр деп айтпагыла, чындап жашабай калбасын дейт. Жаман адам чыкпыл. Үчүнчү, вала тад'у ala khadamikum, кызматчыңарга дагы дуа кылбагыла, каршы дейт. Илгери күн болгон, азыркы күндө деле бир жумуштун башчысы болсоңуз, каргыш менен чечпеңиз маселени. Маселени түшүндүрүү, сабырдуулук менен чечиңиз. Каргыш ошого деле тийип калышы мүмкүн. Ага деле жан керек, ага жан керек эмеспи? Каргышкырга деле жан керек азыр тоодо жүргөн. Төртүнчү, бизге ушул керек сурооңузга жооп. Вала тад'у ala amwalikum, байлыгыңарга дагы дуа кылбагыла деп келет.
Байлыктын ичине унасы келет да. Эми ошо бузулуп атса эми сизде эме да убагында текшербедиңиз, кыйнадыңыз, башка кылдыңыз, анда эмне айып ал жүрүп берип атат сизге. Кыргызстандын жолун да айып, анда эмне айып мисалы. Көлгө жакшы эле баратып туруп анан кайсы бир жерден өткөндөй мындай нерселер чыгып барат экен, айтпаган дубалар эске келип кетет экен, жанагы жерге айдап барат. Худо деп, Кудай деп да айта албайт, худо деп эткенсиң да. Машина багыш тили болсо ошо ушул сайыздын жолу менен калып кетти дей тургандай болуп кетет экен да, субханалла. Байлыгыңарга да каршы дуба кылбагыл. Эмне дейт хадис манса? Ла туафиqu миналлахи саата лейл фиhi ата фаюстажаба лакум. Балким ошол каргыш айтып аткан учуңарда Кудай дубаларды кабыл кыла турган учурга, мезгилге, саамалыкка дал келип, кабыл болуп бале каптап калбасын дейт. Субханалла. Анан экинчиден мына бул дүйнөнүн бактылуулугу билесизби? Бөлөк бир хадис. Бул хадис имам Бухари, жок адашам. Шашпаңыз, имам Муслим риваят кылат. Мин саадатил мар'i саласатун дейт. Мин саадати ибни Адама саласатун дейт. Так хадисте айталы. Адам баласынын бактылуулугу үчөө, ва мин шиқвати ибни Адама саласатун. Анын бактсыздыгы үчөө дейт. Бул жашоодогу бактсыздыгы. Бактылуулук кайсы бул дүйнөдө үчөө? Мин саадати ибни Адама биринчи ал мар'ату солиха. Итаатчыл солихан ичине кирет. Калыс деп кыздар чыкпасын, мен исламскийде окугам, медреседе окугам, солихада итаатчыл деген жок дебесин анан эртең. Солиханы которуп атканда ошонун итаатчылдыгы кирет ичине. Лисан араб Ибн Мазурда окуңуз. Окшоштуруп эркектерге ыктап айта берет экенсиз дебеңиз. Солиха дегендин мааниси Кудайдан корккон. Кудайдан корккон кантип коркот аял заты? Кудайдын иштеринде Кудайдан коркот, мамилеге келгенде күйөөсүн итаат кылат деген сөз. Туурабы? Кудайдан корккон ибадатка бекем, күйөөсүн итаатчыл, адал жолдо. Кызматчыл. Экинчиси ал-маскану солих, жакшы турак жай деп атат. Демек адам жашоодо жакшы турак жайга аракет кылыш керек. Мындай көңүлү кубана турган, бутун созо турган кылып, уктаганда уйкусу кана турганда аракет кылыш керек бул. Бул дүйнөнүн бактылуулугу адалдан. Аракет кылыш керек, жетсе жакшы нерсе. Ибадатка себеп болот. Ибадаты жакшы болот деген сөздө кенен болот. Үчүнчүсү ал-маркабус солих, жакшы унаа деп атат. Имам Муслимдин бөлөк бир риваятында келет, вал жару солих. Үчкө дагы төртүнчү бактылык кошот, жакшы кошуна дейт. Жаман ушунун тетиреси да, жаман аял Кудай сактасын. Аял заты жаман болбойт го, мүнөзү жаман болуп калат экен. Анан экинчиси жаман кошуна деги имам Муслим экинчи риваятынан. Жаман улоо сатып алып иштебегениңиз үчүн өзүңүздү сөкүшүңүз керек экенсиз. Сөкпөйсүз, урушуңуз керек экен. Неге тың иштеп жакшы улоо албадым деп. Кыргыз сөз бар го. Эскини эптегече жаңыны жакшы пайдалан деп. Шашпай, топ жакшы уна алганга аракет кыл. Кыскача айтканда, каргыш айтпаңыз. Анан каргыш кабыл болуп калып, такыр бул тулпарда болбой калбасын анан улоодагы. Анан иштебей койбосын, унаңыз угуп алып, мени каргыштайт экен деп. Ассаламу алейкум дейт. 5 маалдан көп убакыт эсинен танса, эсинен кетсе, намазын каза кылып окуйбу дейт. Ыхтияр китептин 1-томунда келет, текст нас ушундай шейхим. Ваман джунна дейт, ким жинди болсо деп келет. Угуми алейхи эстен танса деп келет. Хамса салаватин 5 маал намаз. Анда кодоға каза кылат дейт. Ва мин аксара залика фала. Вала якти аксара мин залик. Вала якти каза кылбайт 5 маалдан көп ушундай эстен танып же мындай оор келип калса дейт. Акылы кетип кала турган оор келсе, жиндилик дегенде акылы кетип калат. Ма якунул аклу бихи маслубан, биротал акыл алынып таштайт. Эстен танды деген ма якунул аклу маглубан. Табинул хакайк деген китепте келет имам Зайлай, Усман ибн Али Зайлай. Акылы кичине бар, бирок башка нерсе үстөмдүк келип калат дейт. Мындайча айтканда акылга доо кеткен оорлар болуп атат. Акылы бар болуп туруп көп күн ооруп калса каза кылат ал. Бул жерде акылы кетип калып дедиңиз. Же акылга бир өстөм келип, эстен танып же жинди болсо өзгөчө ушул эки апаатта. 5 маал намаздан көп болуп кетсе, мисалы 2 сутка башка, ал учурда намазды каза кылбайт экен. Кайрадан эсине келгенден баштап окуп кете берет. Далил эмнеси ыктыярда матынын шархында айтат: "Ва хува ма'сурун мин Умар ибнихи ва Аби Саид аль-Худри" дейт. Hazret Умар радhiyallahu анын баласы Абдулла ибн Умар, Абдулла ибн Саид аль-Худри бул кишилер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ушундай деп укканбыз дейт. Кошумча Курандан далил: "Ма жа'ала алейкум фид-дини мин хараж" динде кыйынчылыкка жол берилбейт дейт. Эреже бар Курандан алынган аль-хараж матфун, катуу кыйынчылыкка саны көтөрүш керек. Намаз көп кайталанып турат, анан берки оорудан эметсе, такырда шайтан эметип нафси алсырап калса намаз окубай койбосын дейт. Түшүнүктүүбү бир тууган?
Assalamu alaikum ustaz суроо дейт. Акыркы учурда ар кандай коом ынтымактар бар. Алар ынтымак мааракелерин өткөзүшөт. Кээ бирлери жакшы ниет менен жалпы ынтымакты кармап, ар тармактык көйгөйлөрдү чечип, жардамдашып, кайрымдуулуктарды кылып, үй жокторго уй берип, мамлекеттик чоң салым кылып, маарек өткөзүшөт дейт. Өтө грамотно жакшы жазыптыр, сапаттуу. Тилекке каршы кээ бирлер аны түшүнбөй калат экен, же максатын унутуп калат экен. Биздин сабакта айткан максат. Бириси дейт, ичкенге себеп шылтоо болду дейт, жана ынтымак. Токтотуш керек. Эгер ошондой ынтымактын түбү баягындай политика, саясат болуп кетип, же ичкилик болуп кетип, же мындай эле жаман кызыкчылыктар ойноп кетсе, анда кыргыздар айтат, көп баскан аяк жок басат дейт. Туура ошентип отуруп бир кажу-кужу болуп, согушуп, киши колду болуп, жаман нерселер бөлүнүп жарым болуп кетип атса, анда топтолбош керек андай нерселерди. Анда алыс жүрүш керек. Фитна учурунда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, агалымдар эскертишет, могу кыяматка жакын фитна, бузукучулук көбөйгөндө ахадисул фитан, Бухари, Муслимдеги фитна хадистери көп окулуш керек, агалымдардын түшүндүрмөсүнө берилген дейт. Ушундай Кудай сактасын, фитна каптаганда, бузучулук каптаганда, үйүңдө турба отур, отурсаң жат, төшөктүн деңгээлине түш деп айтат. Аралашпа дейт ашча нерселерге. Интригага башыңды салба деген сөз. Эгер чындап эле максаттан тайып кетсе, этиятташ керек экен да, чындап эле. Мына бириси дейт, максат унутулган, ичкенге себеп шылтоо болду. Үчүнчү күчтөргө шарт түзүп калат дейт. Үчүнчү күчтөр мамлекеттүүлүктөн ажыратып коюшу мүмкүн да. Этият болуш керек андай учурдан. Өтө этият болуш керек. Пайдаланып кетет деген коркунучтар менен иши жок. Кээ бирлери ашачак мисалы дейт. Белгилүү бир жер айтыптыр, аны окубай эле коюн. Кече жакында өткөн бир мааракеде ошондой той топур болуп, кичине эме жаман жорукчосунга жол берилип калды дейт. Туугандар, ынтымак жакшы. Ынтымак бар жерде ырашкерлик бар. Өлкөбүздүн жаштары ошондой биригип, үйү жокко уй берген өтө жакшы. Бирок ошону шариятыбыздын негизинде болсо өтө жакшы болот. Анан андай уюштура албасак, кичине этияттанганыбыз жакшы болот. Туугандар, өтө жакшы суроо, Алла разы болсун. Устаз, бала тарбия жөнүндө маселе бар. Көбүнчө үй бүлөдө экөө класс күйөөлөр башчы болгону менен балдарды тарбия жаатында эң крайний болуп жаман көрүнүп калабыз дейт аял киши. Эң крайний болуп да атпайбыз, күнөөкөр болуп, акыркы шылтоо биздин мойнубузда калат дейт. Курбандыкка чалынып калабыз, айла жок, жутабыз дейт. Апасы балдарга, кыздарыбызга атаңардын жини жаман, атаңарга айтып коем, балдар өз арасында атам айтам деп айтылып келет дейт. Эркек адам эле суроосу болот да, биз крайний болуп калабыз дейт. Кимге стрелканын бурулушун да билбей каласың. Менин катам эмнеде? Бул тактикадан кантип чыгабыз? Жок. Медалдын эки тарабы бар. Атаң айтам деген ал жакшы эле, атанын сүрү деген сөз. Кыргызда сөз бар, кичине орой угулат, кечириңиз. Бул эми ата бабалардын чыгарган макалы да. Эненин сөккөнү БОК деп коет. Аны өзүңүз кошуп аласыз. Демек эненики ошондой экен. Бурулбайт экен, эми эне деген мээрим байкуш ошончо күйпөлөктөйт, кыйналат. А бирок атаныкы бир болуш керек, сүрү сакталыш. Ошон үчүн атанын сүрү сакталыш үчүн атаңарга айтам дегени туура эле. Мага баш ийбей эбиме келбесеңер, анан атаңар башкача жол менен тарбиялашы мүмкүн деп кичине атанын сүрүн сактаган жакшы. Ал жерде мокочо болуп, жексир болуп, жезгемпир болуп, же башка болуп аткан маселе жок. Ал атанын сыйын сактагыла деген мааниде. Ал кайра жакшы. Ошону айтпадыңыз биз. Анан атаң айтып коем деген жакшы эле. Атага эне илгери аталарды даярдап койчу экен да. Мисалы бир эле элес айталы Сунан шейхим. Ондон бала болгондо ата жумуштан келгенде апа сыртты таптаза кылып, короону мизилдетип, таптаза күзгүдөй кылып, үйдүн жумуштарын бүтүрүп, балдардын тамагын алдын ала берип, азыр атаңар келет, атаңар келгенде бир чуручу үн чыкпасын деп, балдарын эскертип, эркек адам илгерки аталарыбыздын сүрүчү. 25те болсо дагы азыркы бир 40-50дей болгонго бүт бар. Болбосо мындай бир жумуш иштеп кел, бир ошо тоону ойдо омкоруп келгендей келбет менен бир сынын бузбай сөйлөтүн эметип келет. Дасторкондун үстүнө отурат, жайыл дасторкон. Балдар диги бөлмөдө курсагы ток, чырысы жок, сабактарын окуп аткан, төшөгө жаткан. Ата кебелбей отуруп тамагын ичет. Ичкенден илгери айтышат го, гезиттерин окуйт, анан ошо менен сүйлөшүп жатат. Апа бардык ортодо эмени ортомчулук сактаган. Ошондой катаал кыйын шартта туура. Азыр кандай андай шарттар бар? Кыйын болот. Ошон үчүн биздин аялдарыбыз сураныч, биз силердин акыңарды тээп аткан жокпуз, кул болсун деп аткан жокпуз. Эркек жардамдашат, айтып атабыз аны. Бирок аял да үйдөн күйөөнүн келишине шарт түзүп бериш керек.
келе турган муну физикадагы тартылуу күчүн аял колдонуш керек. Үйгө тартылуу күчүн колдонуш керек. Ошондо эркек тартылат. Өткөндө Азирет Али радhiyallahu сөзүн уктук го. Инна кулубар рижал вахшиятун. Эркектердин жүрөгү айбандардын жүрөгү. Анатомиялык айбан экенди көрсө медицинада. Чыныгы кебетесиз аялдык экен да толук. Эркектин да жырткыч жаныбардыкындай экен. Инна кулубар рижал вахшиятун. Эркектердин жүрөгү арстандыкындай дейт. Фаман тааллафа акбалат алейх. Ким жакшы сөз сүйлөп тартып кетсе аркан илеп, ошо кара берчип кете берет дейт. Ошол арканды сиз жеңе салыңызды үйгө буруп туруңуз. Иншалла жакшы мамиле кылсаңыз өзгөрүп кетет. Жыла кыргызда сөз бар го. Жылуу сөзгө жылан ийинен чыгат дейт. Жыланга караганда акебиз жакшы элек ишибиз. Алдап коюш керек, жайпап коюш керек. Ошон үчүн маселе ушундай. Илгерки ата бабабыз менен дин менен аралашкан жакшы жуурулушкан нарк населин кармасак эле кем болбойсуз. Эркектер беделинен кетпесин. Эми эркектерди айталы болуптур, аялдардын айттык кемчилигин. Калсын болду эки эркектердин да айтып койбойсуң деши мүмкүн да комментарияда. Аталарыбыз аялдар менен урушканда унчукпай басып кеткендер. Азыр аялдан өтүп тил айтышат, өзү козгойт. Анан эркектер ушакчылар көбөйдүк, аялдардан өтүп кечиресиздер. Ушундай ушакчы, ушундай майдачыл болуп баратабыз, бул жакшылык алып барбайт, токтотуш керек. Эркектик салаватыбызды сакташыбыз керек да. Эми бала тарбиясында өткөндө көп эле сабактарды айттык, азыр азан болуп калды. Эркек эркектик сөөлөтүн сактасын, аял аялдык назиктигин сактап, атасына балдарды даярдап, эркек адам адал турмуш менен, адал оокат менен, адал рызкы менен камсыздап, анан кошумча тарбиясына жардамдашсын, ошо менен көп маселе чечилет. Аллах таалам берекесин берсин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жана акырында ошол бала тарбия жаатында айтпадыбы? Негизи көптөн бери айтып келебиз, устаздардан сураганда дагы, баягы кыргыздын улуу философиялык сөзү алма бөйт уяда куш эмнени көрсө учкан ошондо алат учканда дегени бүт бул шариятыбыздагы улуу нерселерден каймагынан калпырылып алынган экен да. Анан жаңы бир нерсе жооп кошумчалайлы эми, атайын мээнет кылып сурап атат да. Өткөндөгү жоопторго кошумча көп ойлондум мен ушул туурасында. Жашпыз, бирок ошол ой баамдап, ой кууганда биз үйлөнгөндөн кийин көрсө эркектер деле, аялдар деле, эми көбүн эсе бардыгы эмес, мындай уят сыйытты жыйыштырып коет экен, сен болду өзүмдүкү болдуң деп. Мисалы, сыртка чыкканда баары бир жат адамдан, дос адам болсо деле кымтынып, айыбыңды көрсөтпөй, жакшы жагыңан таанылгың келип жүрөсүң да. Үйгө кирери менен башка түс. Кенен, өтө кенен, мисалы. Кандай кенен дегенде, уят сыйытты деле жыйыштырып, сыртта ушундай ибадаткөй болгону менен үйгө киргенде телефон менен алек болуп, мындайча айтканда, досторуңузга элдин көзүнчө мындай үлгү пайгамбарыбыз саллаллаху бирок мындай үлгүрүү турум менен жүргөнгө тырышып, аракет кылып, үйдө аялдын көзүнчө андай боло албай калат экенбиз да көп эркектерчи. Анан ошондон аялдын баягы өзгөчө иман менен сугарылгандан кийин ал ишенип сулуулугун бергенден өзгөчө кыргыздын аялдары бөлөк болот, күйөөсүнөн ар нерсени көрө албагандай уже ичинен сый кетип калат экен да. Мен неге сыйлайм муну дейт экен да. Сыйлагысы келет, бирок мындай адамдын бир бети ачылып калгандан кийин мурдагыдай сый урмат жоголуп калат. Байкайсыздарбы? Бир бет ачылып калгандай миң өзүн кыйнаса деле жанагы нерсеси оркоюп көрүнүп турат да. Ошон үчүн таза шерменде кылбасын деген устазыбыздын дуасы ушул болот. Аял деле эми болду, күйөөгө тийип алдым, каяка кетет эле, кимди карайт эле деп өзүн каранбай койсо, күйөөсүнө мындай сырттагы сыйлуу адамга кылгандай мамилесин аяп койсо, анда деле аялынан көңүлү калып калат да, үйдөн жылуулук таба албагандай үйгө деле келгиси келбей калат да эркек адамдынчы. Анан ошого ушул бала тарбиятында эң биринчи баладан алдын ата-эне тарбиялоо болуп, мындай колдон келишинче, албетте, колдон келишинче мындай ортодогу сый көпүрөсүн кармап, могул жердеги сый пардасын алып таштабаса. Сый пардасын алып ыргытып ийгенден кийин ортодо сүр кетип калат экен. Эркек мен айткан сөзүнөн деле тыянак жок. Аял деле алып таштаса, аял деле сыйлуу көрүнбөйт. Ошо эми жарым жартылай болсо да ачылган парданы бир-аз мындай кармап турсак деле, анда ошондо да көп ийгиликке жетиш. Ошондо балдар өзү эле биз көрүп тарбиялуу боло берет экен. Эркек адам үйдө өзгөчө бойго жетип калган ачык сөз менен кыздары балдардын көзүнчө ич кийимчен жүрбөсө, басып жүрүп, уятты жерин жабып жүрсө, балдар өздөрү эле уялып калат да. Эле кой жаңынып деп, Египетте окуп жүрө берип, жакшы тапкан жерлердин бири ушул кичинекей кезинен ушул уяттуу түшүнүктү айтпаса да түшүнүп калыптанып калат да. Эшикти жаап, мындай төркү бөлмөгө кирип башка болуп. Ошону биз аялыбыз менен ошондой нерсеге мамиле кылсак эле балдар өздөрү үйрөнөт экен. Сыйлаганды, сиз деп айтканды, ата-энеси эле китеп окуса, баласы деле китеп окуганды, мисалы. Ошондой үйрөнөт экен.
ошого бала тарбиятында биринчи өзүбүз тарбиялуу болуп алсак, анан балдар бизде эле, биздин көлөкөбүз экен да, көрүп эметет. Өзүбүздү оңдой бериш керек экен да. Сый урмат. Оңолсо болот. Аял менен жакшы отуруп сүйлөшүш керек экен. Биз Аскарда психология факультети ачылды, шарияттын негизинде. Акырын күйөө менен аял отуруш керек дагы. Мендеги эң жаман көргөн кемчиликтердин кайсы? Көкүрөктү кенен кылып анан. Айт деп алып айтып ийсе сабап үйүп эмес анан. Кыргыздыкын билесиз го натурасын. Айт деп аялды ишендирип алып, ал байкуш ишенип анан төкпөй жазып ийсе анан ушунун баары камчылап эмес. Айтыш керек, мен мындай ачууланып, туталанып кетпей тургандай депчи. Эскертип коюш керек, өтө көп эмес деп. Самооценка түшүнүп кетет деченим. Акырын ошол нерселерди альтернатив бир жазып коюш керек. Бул заманауи мусулманчылыкта чечимдердин бири эми. Акырын бир-эки айтып коюш керек кагазын. Уялып айта албайт. Анан сеники бир-эки айтып коюш керек. Болду, ошо менен анан ошону жойгонго да адам аракет кылыш керек. Имам Гозали айтат, эң жакындарың, жакындын жакын аялыңыз сиздин кемчилигиңизди көрөт дейт. Айтканда ошону да мындай сыр бербесеңиз да оңдогонго аракет кылыш керек. Аялды өзү түздөлүш керек. Мен ушундаймын натурам. Кааласаң сүй, сүйсөң жүр деп дебеш керек. Адам болуш керек, адам оңолуп атпайбыз ба, туурабы? Ассаламу алейкум устаз дейт. Үй жаныбары болгон мышыкты сатса, аны менен соода кылса болобу дейт. Эми бул үй жаныбарларына кирет да. Ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан мышыкты сураганда, имам Ибн Мажа риwayat кылган хадисте келет: "Фаиннаха минат тавафина алейкум ват тавафат." Үй жаныбарга кирип калгандыгы силер менен айланып бирге жүрөт дейт. Болбосо шариятта караңыз, үй жаныбары деген сөздү чечмелеп атабыз да. Жаныбардын баягы кешиги деп коет, суу ичип койсо, мышыктыкы негизи арам болуш керек эле. Анткени Мухтасар Лукая деген китепте келет: "Иннал луаба мутаваллидату минал лахм." Анын шилекейи эттен чыгат, шилекейин билиш үчүн суупун ичип булгап койсо, этин дароо карайсыз. Мышыктын эти желбейт, нажас, анын шилекейи дагы нажас болуш керек эле. Бирок үйдө адам үй жаныбарын айланып жүрүп калгандыгы үчүн мунуку макруh, мындай жеңилирээк болгон да маселеси. Башка суу болсо, бул сууну төгүп салып, башка суудан даратырыш керек жаныбарга берип. Башка суу жок болуп, кан-пан жок болсо, тышканды жебеген башка болсо, эми айла жок, таям уруксат берилбейт деген маселеде. Айтор эми үй жаныбары колдонууга уруксат берип атканда сатса болот, албетте. Бирок эми аны адал бизнес кылып албаш керек. Эмне экен десе, мышыкчы депчи. Коомдо бир аз даражасы түшүп калыш аброю бар да, туура. Бул Азирет Абу Хурайра радиаллаху эч андай тиешеси жок. Ал киши сатып иштеген эмес, жакшы көргөн, пайгамбар жакшы көргөн үчүн. Бирок эмне кесибиң сен мышык сатып иштейм десе элестетиң, аялыбыз жеңебиз деле уялып калышы мүмкүн да. Биротоло муну мээнет кылып албаш керек. Бирок эми ошол үйдө башка болуп атса сатып койгон жакшы. Муктаждарга бекер берип койсоңуз деле бир жөн эме. Ассаламу алейкум, кандайсыз дейт. Аллага шүгүр, алейкум салам рахматуллах. Мен бир кызды өтө катуу өңү созулуп кетиптир. Прям билинип турат. Издалека видно прям. Өтө катуу жакшы көрөт элем дейт. Көрөт экен. Жудайам. Бир алымга, Меккедеги алымга, фатва берчү алымга бирөө келип тамлам суроо сураптыр. Мен шунчалык бир кызды жүрөгүмөн жакшы көрүп калыпмын, так урунту албай атам, сизге окшоп сураптыр да тийип кетти дептир. Ой, уктасам, уйкумда, ойго болсом, сезимимде, эсимен жүрөк ошондой экен да. Ошон жүрөктү абайлаш керек да. Такыр эле эсимен кетип, куштарыман кетпей атат. Десе, сабыр кыл, Алла сага Фирдаус пейишин берет. Дей берген экен, ош бетер ыйлайт экен. Эмне болсо, жана кеткен кызымдын аты Фирдаус эле деп. Унутайын десем эле сиз эки сөздүн биринде Фирдаус дейсиз деп. Ол багыш Фирдаус деген атты уккусу келбей, ошондой го. Мурдагы сүйгөнүн аты урса, угуп калса титиреп кетип денеси. Мынтип жеп аткан тамак өтпөй калып, жеңе шектенип калат менен. Же кыздардын атын койгондо жеңелер кызганып берет. Мурдагы сүйлөшкөн кыздын аты эмеспи деп. Ошон кыз бала болсо жеңеге тандатып койгон жакшыраак да. Кыжалатсыз өмүр сүрөсүз. Бир кызды өтө катуу жакшы көрөт элем. Эми жүрөк жакшы көрүпсүз, ниетим түз дейт. Алдап кетейин деген жок деп атат. Ата-энемди Чубак устазга деле кээ бир шакирттер ошентип эркелейт эле. Бир кызды молдолордун сүйүүсү бир сүйөт, таза сүйөт да. Чоң молдолор, эми атын айтпайын, ал устаздар чоң эски дамылардын аябай чоң, эң Орто Азиянын нахвизи болгон алымда, анан жолугу жок кызды жакшы көрүп калыптыр. Эми сүйүү экен да. Ал дамылдардан күтүлбөйт да андай нерсени жакшы көрөт деп. Жүгөрүгө кирип чыкпай коет эмишти, ата ушуну алып берсеңиз жашайбыз депчи. Болбосо жок, өмүр бою илимге кетем деп. Ошо молдолор бир сүйөт, бир сүйгөндөн жакшы сүйүп калат ошондой. Бул кишиники да ошого окшош болуп атат да. Ниетим түз дейт. Ата-энемди жиберем деп ойлонуп жүргөм дейт. Тагдыр экен,
Тилекке бир кыны жазасыз. Тилекке каршы ал турмушка чыгып кетип, 1 жылга жетип жетпей ажырашып келишти жакында дейт. Мен аны дагы да жакшы көрөм дейт. Күйөөсү менен жарашууга ниети жок экен. Ушундай болуп калды деп мага айтып берди. Сиз ортодо жазып үйгөн жоксузбу? Сизге айтып берип атса. Сиз кайтарып алган жоксузбу? Этият болуңуз. Ба ниетим түз деп атасыз, сиз эми ортодо үмүт берип, ажырашып келип мен бактылуу кылам десеңиз күнөөкөр болосуз. Болду, чыктыбы? Кетиш керек ал. Биринчиден 3 жолго чейин эле кылыш керек эле, жүрөккө жеткизбейби. Экинчиден эми сиз эми жакшы эле жазып атасыз, андай оюңуз жокко дейм. Мен эмне кылам? Мен эмне кылсам? Үйлөнсөм болобу ага, туура эле болобу? Өзүм алхамдулилла намазым бар дейт. Жакшы эле күмөн кылабы, сүйлөшкөн жок, күтүп жүрдү да. Илим алууга аракет кылып жүрөм. Ал кыз намаз окууга, хижап оронууга ниети бар дейт. Жо, ниетти азыртадан кылсын. Не десе ниетим бар, анан кийин салынам жок. Көбүн көрдүк, кийин салынам деп салынбай койгон. Анан күйөө үчүн салынбаш керек. Бул Кудай парз кылган карындашым эжеке, бул суроону уксаңыз. Сиз азыртадан арууланып кылышыңыз керек. Анан эгерде мурдагы ошо чыккан күйөөңүздөн бала жок болуп, ал дагы желкемдин чуңкуру көрсүн жашабайм деп атса, анан бул киши дагы жашабайм деп атса, сиз биринчи ирет сиз багы үйлөнө элексиз сиз. Бул киши жубан болуп калды деме. Анан бул маселенин төркүнүн билип турам, ата-энеңиз менен кеңешиңиз. Ата-энеңиз макул десе үйлөнүңүз бир тууган. Эмнеге десе, туура шариатта тең менен дейт, сиз үйлөнүлө кыз болуп, бирок көңүлүңүз ушуга тартып атат, үйлөнүңүз. Эгер тиги күйөөсүң менен бала жок болуп кайтарып албайм десе, ата-энеңиздин астынан өтүп туура түшүндүрүп, адамдар салып үйлөнөм десеңиз, үйлөнүңүз. Анткени кыргызда дагы сонун макал бар, динден чыккан. Кызга бергис жубан бар дейт. Балким ал кишинин кемчилиги эместир. Ошончо сүйүп, ошончо күтүп жүрсөңүз, ата-энеңиздерге туура түшүнүп макулдашсаңыз, кызга бергис жубан бар дейт, анда турмушуңуздар жакшы болуп кетет балким иншалла. Бирок ошол сүйүү иншалла Юсуф пайгамбар менен Зулайха айнебиздин сүйүүсүндөй болсун. Ошол сүйүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен Хадиченебиздин сүйүүсүндөй болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жашоодо эң чоң кайгыга бөлөгөн Хадиченебиздин аламдан өткөнү болгон да. Пайгамбар салам билет, кабыл алды, бирок аябай катуу баягында эметкен да, жүрөгүнөн өткөргөн. Ошондой ата-энеңиз менен кеңешиңиз, туура түшүндүрсөңүз түшүнөт иншалла. Туурабы? Мисалы кээде кыз киши кайтып келип калат, ал балким ал кишинин айыбы эместир, күйөө тараптан башка тараптан бул тагдыр деп айтат. Ар бирибиздин башыбызда кыздарыбыз бар да, бирөөгө сын такпайсызбыз да, сен жубансың дей албайбыз. Ата-эне менен кеңешиңиз, адамдардан коркпоңуз. Эмне десе, кыргызда сөз бар го, кызга бергис жубан бар деп кутуласыз. Устазым, ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Сизден Кудайым ыраазы болсун. Баарыбыздан Кудайым ыраазы болсун. Тамак аш жөнүндө суроом дейт. Быйыл аябай могу мечитте суроонун деңгээли жогору да. Кайсыл сабак ошого тиешелик суроо. Байкадыңыздарбы? Кыйтындай кычы, жаман суроолор жок эсе десек адашпайбыз. Бул мечиттин, Чубак устаздын мечити, устазыбыздын мечитинин аврасы да, машалла. Биз башка мечитте да жаман деп айта алабыз. Бардык мечиттер Алланын сонун, бирок өзгөчө дагы деген сөз да. Тамак аш жөнүндө суроом дейт. Устазым, мен дагы Умар радыйаллаху, Али радыйаллаху, Халид радыйаллаху анху, Кудайым Аллах ыраазы болсун деген сөз. Ушундай күчтүү, чоң баатырдай, улуу инсандардай болгум келсе, бүтүр, бирок арык болсом эмне кылсам болот дейт, дух жагынан. Дене окшошпой атса, дух жагынан болуш керек, ошол маанилүү. Имам Шафии радыйаллаху таала анху биздин имам Мухаммад рахимахуллахты сыпаттаган. Имам Мухаммад устазы болот а кишинин. Хамалту анху викра баир. Эки төө көтөр алгыс илимди анан китепти алдым ал кишиден деп баа берген. Айтат: "Ма раайту асмана ва ла ахаффа рухан минху." Имам Мухаммадтай өтө семиз дагы, ошол убакта өтө жеңил жүргөн, өтө баатырдап төрт тарап кечкен адамды көрбөдүм дейт. Раматылык Чубак устазыбыз дагы. Биз жаман айтабыз, устаз өтө семиз эмес, денелүү мыкты болгон, бирок өтө накачанный, кебетес, келишкен жигиттерге караганда устазыбыздын духун билесиз го, тоо болгон го. Туурабы? О, маселе келбетте эмес экен. Канчалык келбеттүүлөр мисалы кыйынчылыкка келгенде керт башын ойлоп коёнун жатагына кире калышы мүмкүн, бирок Чубак устаз эмне деген неме болгон? Дене жагынан Кудайым насип кылбаса, бияк жагынан окшошуп аракет кылыңыз. Маселе ошо көкүрөк жагынан окшошуу да, туурабы? Ошондой каракылдык акчарган калыс болуңуз, акыйкатты сүйлөңүз. Азирети Али радыйаллаху таала анхудай хикматтуу болуңуз бир тууган. Даанышмандуу болуңуз, илим алыңыз, таква болуңуз. Бул киши аябай даанышман болгон, Азирети Али радыйаллаху анху. Аябай көп нерселерди айтып кеткен. Субханалла. Ошондой ал кишилердин сыпатын алыңыз.
Ал кишилердин сыпатын, мүнөзүн, ички жан дүйнөсүнүн байлуулугун алыңыз, Кудай Таалам сизге болот, артында дагы дейт. Кечиресиз, бир канча суроолор калды. Ажеке, менде бир чоң максатым бар дейт. Максат жөнүндө өтө жакшы болот эле. Дуа кылып коюңузчу жамаат менен. Кудайым менин дуа тилектериме, максаттарыма, ниетиме береке, жакшылык берсин. Жана Алла Таала таякеме дуа кылып койгулачы дейт. Апама, атама таякеме дейт. Койгулачы сураныш жүрөккө хидаят ынсап берсин. Дуа кылабыз, муну алып коюңуз өзгөчө. Ассаламу алейкум дамылда, ырыскынын кенен болуш эмне дейт. Азыр эле сөз кылдык, Азирети Али радиаллаху таала анхуга Кудай Таалам хикмат берген деп. Ал киши айтат: "Мифтахур ризq адаул амана." Аманатты так өтө ырыскынын ачкычы дейт. Аманаттын өтөөсүнөн чыгуу бул ырыскынын ачкычы. Кудайдын аманаты ибадаттарга бекем болуңуз, өзгөчө намазга, ырыскыңыз кенен болот. Кудайдын астындагы буйруктарга. Бай болсоңуз зекетиңизди чыгарыңыз, орозо жана башка чоң ибадаттар. Андан кийин үй бүлөнүн, ата-эненин астындагы аманат бар да, жакшы бала болуу. Жакшы бала болуп, ата-эненин батасын алсаңыз эле ырыскыңыз мол болот. Мына сизге ырыскынын сыры. Анан үй бүлөңүздүн астында. Үй бүлө эң чоң аманат. Куранда айтып бир тургандар билесизби кандай аманат? Үй бүлө үчүн мондай аят түшкөн. Ва ахазна минкум мисаqa. Мисакан гализа. Аял заты эркектер күйөөлөр. Нике учурунда силерден ала тоодон дагы жүгү оор, деңизден да кенен өтө оор убаданы силерден алган дейт. Куранда муну мисакан жөнөкөй убада эмес, оор деп атат. Ошон үчүн ала тоону кошуп атам. Ала тоодой оор келишимди алган, убадан алган. Кайсы? Молдеке, туттуңузбу дегенде, туттум деп сиз башка жакта ойлоп атып, кызыгып атып жооп бербедиңиз беле, шашып атып, билесизби? Маани бере албай. Ошо туттум деген сөздү Куранда Алла Таала мисакан гализа деп атат. Эл көзүнчө сөкпөйм, бетиңе урбайм. Башка жер урам деген сөз эмес. Өзгөчө адам көрүп кала турган. Жалгыз таштабайм, канаттуу калдырбайм, тумшуктууга жедирбейм деп, ошол бүт маани жанагы сөздүн ичине кирип кеткен дейт. Ошол аманаттын өтөөсүнөн чыксаңыз, Кудайым ырыскыңызды берет. Андан сырткары жумушуңуздагы аманатты так аткарыңыз, ошол ырыскынын себеби. Кудайым ырыскын. Анан Шейх Шаврави деген бар. Кечиресиздер, буга кенен токтолуп коюн ырыскы маселесине. Уруксат бериңиз. Шейх Шаврави айтат, ырыскы бир гана материалдык, могул жердеги акча менен иченелбейт. Ден соолук чоң дөөлөт ырыскы. Илим эң чоң ырыскы. Адамдардын сый мамилеси эң чоң ырыскы. Ошол ырыскынын анан бир кичинекей бөлүгү анан байлык болот дейт. Кичинекей бөлүгү дейт. Субханалла. 80 миң, 90 миң, 100 миң айлык албасаңыз дагы, 11 миң, 20 миң айлык алсаңыз да, адамдар сизди сыйлап атса, коңшуңуз менен жакшы, балдарыңыз ата деп окуп атса, субханалла, чоң ырыскылуу адам экенсиз го сиз. Эң чоң бай адам экенсиз го. 100 миң эмес, 100 миң, миллион таап туруп, атасы баласы менен ата деген үнүн укпаса, ал ырыскысы жок адам болот туган. Кийин намазда бир важипти унутуп калтырсак, каталык саждасын кылабыз. Эгерде бир намазда эки важип кетсе бузулабы, кетсе намаз бузулабы, бузулбайт мына. Могул Ихтияр деген китептин 1-чи томунда келет. Ва ман саха марратан ау марратин такфихи сажда вахида дейт. Ким бир ирет же бир канча ирет жаңылса, бир сажда сахва жетиштүү болот дейт. О, рахмат, ушу Ихтияр көп жерден выручайт. Махаббатыбыз, жүрөгүбүздү ушу китептен ушу киши алган да. Ушу кишинин китеп алган жүрөктү чубакта окуткан себептен. Ошондой болгону, ошо важип амалды мындай атайлап эмес, жаңылып калтырып койсоң, бир канча ирет жаңылсаңыз акырында бирөө жетиштүү экен. Анан болот экен деп кетире бермеңиз катанан. Баракаллаху фикум устазым дейт. Ва барака фикум. Аллах таалам сизден разы болсун. Мен студент болдум быйыл, бирок мага жаккан жок дейт. Шашпаңыз. Себеби дейт, маршрутка эртең менен тыгылыш аял эркек аралашып жаман экен. Анан университетте дагы аял кишилер өтө көп экен. Жок, бул сонун таштап койсоңуз болбойт да бир тууган. Биз ал үчүн Марска барып жашайбызбы? Жалаң кудамаларды, аалымдарды алып келип алып, ал күн келет. Ал күн үчүн биз өзүбүздү курбан чалышыбыз керек да. Баарыбыздын кыялыбыз эле ошондой, бирок реалдуу дагы болуш керек да, туурабы? Бир олия тоодон келиптир, Үңкүрдөн. Өтө бушук олия, дуасы эки кайтарылбай кабыл болот экен. Анан айылдагы базарда олиямды зыярат кылып коеюн деп, айда жылда бир келет экен. Ал олиянын өтүкчү экен. Бул талаада бул киши эч кимге аралашпай. Анан жана өтүгүн эметип атканда бир аял келип өтүгүн оңдотуп калган экен. Жанагынын көтөрүп келген муз эри баштаптыр катымгыдай керемети кетип. Көрдүңбү дептир, каякта олиячылык жатат деп. Накшабанди торика, Бахауттин Накшабанди Орта Азияда торика тасаввуфта. Эң чоң девизи
эме дейт, ал-халвату фил жаула деген эреже бар. Орта Азия карманган манас эпосунда Бабединге бата айтып деген ошол торикада, ошол Накшабанди торикасын тасаввуфта адеп акылакты карманат. Ошондо элдин арасында жүрүү оңолуу деген дебис бар. О жалгыз жеңил эле. Эч ким жок болсо кимге кыйкырасың, кимди сөгөсүң, ким менен урушасың? Ол жеңил да. Вот адамдардын арасында ошон үчүн сумда иштеген таксырларды айтам да, сакал коюп сүннөт кийип жүргөн. Силер периштесиңер депчи. Периште дегенде өзүңөргө жараша периште. Ошол жакта жүрүп ушунча такоо болуп аткан элестетиң, не деген кыздар келет аяка? О сиз барсаңыз агып жатып каласыз аякта бертон кечирип коесуз. Ал ошол жакта жүрүп жакшы болуп иштеп жүргөн рахмат ошо бир туугандарга. Туурабы? Ошон үчүн анан ошончо илимди, мисалы айталы метакадемияда окуп атасыз. Ошончо жакшылыктан бүгүн кыйынчылыкка таштап коесузбу? Сиз ошентип таштап койсоңуз көр такыбачылык. Бул көр такыбачылык. Башкасы ким дарылайт бизди? Акча берип бүтүргөн адамдар дарылайбы? Же акча менен эптеп кийип окуган адамдардын фатвасын угабызбы? Кыйынчылык болот, жеңиш керек. Дайым альтернатива бар. Чубак Мекке барып таксовать этип окуган, уккансызбы сабагында? Жума күнү окуган. Апчык устаз Алла ыраазы болсун. Кандай мээнеттен бул жол ошо менен өтөт. Анан бир кыйынчылык менен окууну таштап койсоңуз студентчиликте болбойт биртон. Бул шайтандын шапалагы. Башка жолдор чыгат. Кыйналып окуңуз. Кызың же балаң дейт. Ооруп жатканда айыгып кетсе 10 000 тегерегинде кой соём деп назыр кылып койсо дейт. Негизи назыр маселесинде имам Абу Ханифа айтат рахимахулла, негизи назыр өзү түпкүлүгүндө мубахко бирок өтө жакшы эмес. Кудай менен келишимсиз кылыш керек. Бирок кылып койсо шарият уруксат берилген дейт. Эки шакырт уруксат берет. Кылып мындай Кудайдын жакшылыгын дайыма назырга байлап албаш керек дейт. Минсең ана минтем, ушул жакшы эмес дейт. Эсептешкен болуп калат да. Кудайга биз кулбуз да, туурабы? Постоянно дайым эмес дейт. Бирок кылып койсо аткарыш керек жакшы нерсе. Ушуну менен дейт да. Койсо ошол койду курулуш курган усталардын ашына кошуп союп берсе болобу, өзүң жебей дейт. Эми ол бирок менен эки коюн атканыңыз болбой калат. Кайдаланган болуп каласыз. Ага кайта келе акчаны чыгарып бериңиз. Аларга деле берсеңиз болот. Усталар татыктуу, бирок дагы да татыктуураак студенттерге бергениңиз жакшыраак. Туурабы? Ошондой да тиги да бул да дегенде кичине мындай куулук болуп кетет да бияга. Союп берсе болобу дейт. Эми сиз куу эмессиз го, бирок сүрөт образ ошондой жаралып калат. Өзүң жебей акысына кошумча кылып, кыскасы назырдан кутулсам болобу дейт. Болот албетте. Бирок ошол студенттерге бериңиз. Окуп аткандарга. Жанагы адамга берип койсоңуз жеп унчукпай эле калат. Жакшы болуп калат кайра. Студенттигин улап кетет таап туруп. Анан жетим жесирлерге бериш керек буюрса, аял затына бериңиз. Студенттер менен аял затына бериш керек. Берип бирок номерин алып анан уланып кетпесин, жеңем аркылуу берип коюңуз. Шайтан жаман иштейт. Эмнеге? Аял затынын курсагы ток болсо арамга барбайт бир тууган. Туурабы? Ошондой. Ошол аркылуу чоң аксакал башка аркылуу берип коюңуз. Анан усталарга деле жакшы эт кошуп бериңиз, бирок беркейлерге, акылууларга, жетим жесир студенттерге, илим талабаларга берсеңиз жакшыраак болот. Ассаламу алейкум устат дейт. Ва алейкум ассалам рахматуллахи. Устат деген сөз, агай деген сөз өтө ыйыктагы, улуттагы сөз бул. Биз балким өзүбүз ага татыксызбыз. Биз дагы илим окуп жүрөбүз. Ага татыксызбыз. Чындап эле бул жасалмалуулук эмес. Балким бир канча жылдар мурда ушул жерге балким Абдулла шейх балыкчыдан даават кылып келгендер. Кышында чокой жыртылып байкуш. Адамдар улакка тартып кетип, сабап, ал кишинин убагында түшүнө албайт. Балким мейли Кыргызстанда эмес, Пакистан, Индиядан, же Арабиядан, же Туркиядан ушулар маңкурт болуп кетпесин деп бирөө келип ыйлап даават кылып кеткендер убагында дуа кылып. Кудай ушулардан да адамдар чыксын, ушуларда дагы мечит курулсун, ушулар баптист болуп кетпесин, динин сатып кетпесин, адам болсун деп биз атам тааныбаган бирөө убагында ушул жерлерде ыйлап кеткендер балким. Кайнатам айтат, дааватчы жакшы киши Пакистандан бир апа келиптир, баласы алып келиптир. Апасы келип Кыргызстанга ыйлайт экен да. Биз Союздан тараганда алгач келишкен экен, апасы жаш болуп, баласынын махрам болуп. Ал жерде абал кыйын болгон экен, билесиздер да, мен көлдө да нарымда да абал мурдагандай болгон. Ошо токтоп ыйлаган жерлеринде мечиттер курулуптур да, Кудайдын кудурети. Эми ал кишинин бир нерсесин элебиз, Кудайымга үнү жеткен окшойт да. Ошон үчүн могул жерде устат деген сөз бар, көңүлдү бошотуп атат да. Канча деген аалымдар, мына Чубак устаз, Сыражнамла чоң-чоң, Апчук устаз, Садык устаз, чоң-чоң аалымдардын мээнети
кредити өтөлүп, анан биз даярдап болуп келип атпайбызбы? Ошон үчүн ошол устаздарга рахмат, ошол дааватчы, ошол дамылдууларга рахмат. Биз алардын эмгегин унутсак, Кудай бизди уратат да. Кыйындыбыздан бүтүп отурган жокпуз, бир тууган, кыйын дебеңиз. Сиздин намаз окуп калышыңыз үчүн кеминде 100 адам мээнет кылган ушул сиздин намазыңызга. Кеминде 100 адам мээнет кылган да. 100 адамды сиз билбейсиз, аны кыяматта билесиз. Биз көп убакыт мурун кредиттин акчасынан жылкы сатып алдык эле. Эми ошол бээден тууман кулундарды жана өзү да арам болуп калабы? Ушул маселени кандай жол менен чечсе болот? Афаллаху амма салаф, өткөндүкүн Кудайга тапшырабыз, Кудай кечирсин. Ал учурда сиз кредиттин, сүткорлуктун өтө арам иш экендигин билген эмессиз. Болбосо Мухаммад Аввама мына могу китеп жазган чоң ата устазыбыз көзү тирүү чоң залкаралым айтат, бүгүнкү күндөгү бүткүл апаат кырсык баленин түбүндө ушу сүткорлук жатат. Куранда Алла айтып атат: "Фаиллам тафалу", эгерде сүткорлукта бүт Аллах Таала баяндайт. Бул жоюлду, койгула, карыз болсо күткүлө, мындай Кудай үчүн деп келип туруп, эгерде ошондо да ушинтип баяндап бергенден сүткорлукту токтотпосоңор, өзгөчө ким? Байкуш багар көгөрү жок адам ал айла жок ал. Акчасы болуп туруп дагы бизнесин өнүктүрөм дегендерге тиешелүү бул. Буга не жетпейт, туурабы? Жок, дагы деп башка жол менен ошондойлорго көбүнчө тиешелүү. Ошонтип тил укпагандарга дагы тоң моюндуктарга фазану бихарби мин Аллахи ва расули, Алла жана Алланын элчисинин согушуна каршы даяр болгула дейт. Эми өткөн нерсени Кудай өзү кечирсин. Эми азыр ошондон кулун болуп калды, башка болду, кулунда күнөө жок ал. Анткени сиз кредит алып атканда бээ менен кеңешкен эмессиз, жылкы менен. Анда күнөө жок. Туура эми ошондон алынып атат го. Ал эми анда кулунда башка жок, аны адалдап, зекетин, садакасын чыгарып туруңуз. Мындан калган жашооңузда эми алдыда кредитке жакындабаңыз. Ал маселеде көйгөй жок. Муну мен Саид Багдаш устаздан, Шейх Шанар башкаларынан сурагам. Бул эми тамырлап кетти, башка болуп кетти. Мүмкүнчүлүгүңүз болсо, ошо садака, зекет чыгарып коюңуз, ошону адалдаш максатында. Бирок эми кулунда күнөө жок, калганын адалдап кетиңиз эми. Маселе түшүнүктүүбү, бир тууганым? Койдон, уйдан, жылкыдан, топоздон канчадан зекет берилет жана кимдерге берген жакшыраак дейт. Кой баласы билесиз 40 кой болгондо, 41 болуп, биринчиси ошо 40тан бири берилет. Анан жашы кой баланыкы 1 жашка чыгыш керек, эчкиники дагы 1 жашка толуш керек. 6 айлык болуп, чоң бакубат болсо жарай берет. Биринчи 40 болот, анан ушундай китептерде келет, адамдабыз айтып берет, 120 андан кийин деп отуруп, ошо 400-500ге жеткенде ар бир 100-үнө бирден кой берилет. Мисалы бирөөнүн 1000 кою болсо 10 кой берет деген сөз. Анан кой өтө көтөрүңкү болуп, жатып калып, өзү басып бара албай турганда эптеп эле ал өтпөй калат. Ал-ихтияр ли та'лил al-Muxtar деген китепте имам Маусули хижраттын 683-7 жылын алып айтат: "Ва яхудул муссаддиqu wastal mal". Зекетке эң жаманын да бербеңиз, берге алып аткан адамдар кыйналып барат. Эң жакшысын да бербеңиз, анткени сиздин ыйманыңыз бекемделе элек. Жакшысын берип алып, азыр жазба, сезимиңизди көтөрүп берип аласыз да эртең жеңемен тулгасыз. Жеңемен тулуп калганда өзүңүздү кокуйлатып отурасыз. Неге ошону бердим? Мыкты токтуну деп. Орточосун берсин дейт. Эми жакшы берсе Кудайга жагат. Кулак менен тынч боло турган болсо, жеңем даяр боло турган болсо. А болбосо орточосун бериш керек. Бул кой баласы. Уй баласы 2 жаштан жогору болуш керек. Ошо 2 жашка толуп, топоздоп коебуз, мына кунажын деп коебуз, ошондон жогору кетиш керек болот. Анда кунажын деп коелу мисалы. 2 жаштан жогору кете берет. Бул уйдун биринчиги 30 уй болуш керек. Fi 30 baqaratan tabi'atun деп келет. Андан ошол 1 жашар музо же башка берилет ошол. 30га жеткенде бир баш берилет уйда. Анан 60га чейин талаш бар, 60тан ары кете берет. Дамбабыз айтып берет буюрса. Жылкы баласында имам Абу Ханифа рахимахуллах зекет берилет дейт. 2 шакирти, 2 фатва бирөөсүндө берилбейт, бирөөсүндө берет дешет. Фатва берилет деген өтөт. Жылкынын 2 жолу бар. Биринчи жолу ошол ар бир жылкынын баасы бар го. Жылкынын баасын 200 дирхам, арабтын 200 дирхамын өлчөйсүз дагы, ошо 200 дирхамга туш келген бааны чыгарып отурасыз. Бирок андан да жеңил жолу жылкынын сатканда конунун 40тан бирин 2,5 деп атпайбызбы? Ошону чыгарып бересиз, бул жеңилирээк фатва болот. Ар бир башына, жылкынын ар бир башына берилет.
жылкы баласы. Жалпы сатылган баасынын 40тан 1 баасын эсептеп туруп чыгарып бересиз. Акчалай берсеңиз өтөт 1 тууган. Акчалай жакшы, анткени ошол муктаж адамды муктаждыгы тезирээк өтөлөт деген сөз. Анан кимдерге берилет? Бул боюнча масрифуз зака деп коет фикта. Зекет ала турган адамдар. Куранда 8 болгон булар. Иннамас садакату лил фуқараи вал масакин деп аяттын акырына чейин келет, карыкелерибиз билет аны. 8 түрлүү адамга берилиш керек болгон. Азирети Умар радhiyallahu anhu'га келгенде бирөөсүн көңүл буруңуз, бирөөсүн убактылуу токтотуп турган. Азыр 7 түрлүүгө берилет. Вактылуу токтотулуп турган бирөө ким? Себеби табылса айтып келет. Вал муаллафату кулубухум, капыр кайыр диндерге мусулмандар аз болуп жашап атса, ошолордун ызасынан, кыйынчылыгынан сактаныш иретинде жүрөгүн исламга тартуу үчүн зекеттин бир бөлүгү берилип турган. Булар деле жакшы кой зыян бербейли деген максатта. Hazret Umar radhiyallahu anhu айтат, жок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи Hazret Abu Bakr radhiyallahu anhu доорунда кыйынчылык өттү. Бүгүн алар бизге жизия төлөш керек. Мусулмандар тактыкты деп убактылуу токтото турган. Пайгамбарыбыз көрсөткөн уруксат менен албетте саллаллаху алейхи вассалам. Андан калган житөө кайсы? Биринчиси факир кедей адам. Кедей деген ким? Кирген кирешесине караганда чыккан чыгашасы көбүрөөк болгон адам. Зекеттин нисоб өлчөмүндө акчалай зекеттин өлчөмүнө жете албаган адам. Муфтиятта мисал канча? Дамылдан былтыркы жылы эсеби канча болду? 250 канча миң. Мисалы дамылдан айтып атат. 250 канча миң. Мисалы 260 миң деп коелучу, дамылдан тоголуктап. 260 миңге жылдык каражат жетпеген адам ошол факир адам деп эсептелет. Мүлкү бар, бирок жанагындай чыгашасы аябай көп. Букшуга берилет. Неге? Зекеттин фалсафа маанасы орап бараткан үйдү жамап койсо ошол түзөлүп кетсин деген сөз. Коомдун бардыгын сурамчы тиремчи кылып албаш керек. Орап бараткан адамды сөйөп туруп ошол дашоону улап, ал башка орап бараткандарды кайра улап кетсин деген түшүнүк болот. Экинчи түрү мискин. Мискин деген ал мискинен за матраба Куранда айтат. Ханафи мазхабта факир бир нерсеси бар, мискин такыр эч нерсеси жок. Куранда башы топурак болуп жата турган жери жок адам деп айтат. Такыр, муну кыргыздар итке минерге дейт. Ошол адамга берилет байкуш. Өзгөчө суроонун эси. Аял затына бериңиз. Эркектер иштеп кетсе болот. Аял заты башына күч келсе, арам жол менен акча таап калышы мүмкүн. Үчүнчү түрү вафи сабилил Алланын жолундагы деп келет. Алланын жолундагы дегенде аалымдар талашкан. Кимди айтабыз дегенде мунқатиул гуза, согуштан курал жарагы токтоп калган адамдар дейт. Мекенди коргоп, динди коргоп аткандар. Кудайым тынчтык эле заман насип болсунчу, биз жамандыкты тилебейбиз, заманыбыз тынч болсун. Кокус душмандар бастырып кирип калса, кокус башкалардыкы мисалы. Ошондо коргоп атканда курал башка жетпей калса, зекет ошакка бериш керек, курал башка жарак сатып алыныш үчүн, динди мекенди коргоп калыш үчүн дейт. Алла жолунда деп илгеркилер ушуну айтышкан. Экинчиси ал мунқатиул худжаж, ажылыкка барып акчасын башкасын жоготуп алгандар дейт. Алар эми талаада калып кетпеш керек, орто жолдо алып келип кайтарыш үчүн дейт. Бүгүнкү күндө фисабиллахты биз илим окуган, шариат илимин окуган адамдарды түшүнөбүз. Демек, акчаңызды кимге жакшыраак дедиңиз? Чубак устаз да көп ирет айткан, раматылык устаз, мына ушундай эл жүгүн арткан дамылдаларыбыз бул кишилер билет, алып келип тапшырсак, илим окуп жүргөн муктаж талабаларга берет. Аябай чоң сооп болот. Булар окуп алгандан кийин бир адамга жардам берсеңиз, зекет берип, садака чыгарып, эртең алар 1000 адамга жакшылыкты таркатат Кудайым буйрса. Илим, билим жаатын инвестиция кылынат, түшүндүңүзбү? Андан кийин мукатап деп коюп, илгери кулчулук заманында эме болгон. Bir adam кожоюнуна келип, эшмат ташматка келет да айтат. Мени кулчулуктан бошотуңуз, 1 ай мөөнөтүндө же 1 жыл мөөнөтүндө ушунча акча алып келип берсем, башымды бошотосуз. Ошондой кулдун башын бошотуу үчүн да зекет берилген, караңызчы. Ислам дининин айкөлдүгүн. Вал горимин деп келет. Карызга батып калган адамдар үчүн. Мына ушуларга зекет берилет. Бүгүнкү күндө эң жакшысы 2 түрлүү адамга берген жакшыраак болот. Жыйынтыктайлы бул суроону. Биринчиси илим талаба, студент окуп, шариат илимин окуп жүргөн балдарга, муктаждарына. Экинчиси муктаж, бечара, мискин, кедей бир тууганыңызга. Ага берсеңиз 2 соо аласыз. Биринчиси зекеттен кутуласыз, экинчиси силатур рахим, туугандык мамилени бекемдейсиз. Туугандык мамиле туурасында пайгамбарыбыз болсун эмне деп хадис айткан билесизби? Биринчи хадис. Бул Дурал Хуккам деген Ханафи китептен мулла сурап келет.
La tanzilul malaikatu ala qaumin fihim qati'u tariq. Кайсыл коомдун ичинде тууганчылык мамиле түссө, ага периште береке пайызды алып келбейт деп атат. Экинчи bir hadiste silatur rahim tazidu fil umr. Бул хадисте имам Ибн Мажа айтат, туугандык мамилени чыңдоо өмүрдү узартат. Өмүр кантип узарып калат? Тагдыр өзгөрөбү. 40 жыл жашайт десе дагы өмүрдүн берекети берилип 80 жылдай өмүр сүрөт дейт. Раматылык чубаксыз Абдулла шейхтер кандай берекелүү өмүр сүрүп кетишти. Көп нерсеге жетишип. Үчүнчү хадис Аллах Таала ошо туугандык мамилени жаратып, адам кетесинде жаратып туруп айтат: "Мен васалаки васалтуху." Ким сени уласа, мен улаймын, ким сени бузса, мен мамилени бузамын дейт. Ошон үчүн жоопту алдыңыз да. Илимдин адебин айтып бериңизчи дейт. Илимдин адеби ушундай. İmam Şafii radıyallahu anhu bu kişi 150-жылы жарык дүйнөгө келген хижраттын. 204 кайтыш болгон. Анан Шафии мазхабы менен Ханафи мазхабы бир аз ушул жерден тамаша анекдот айтышат бири-бирине тамаша. Айтат, алар айтат, бизге асылы жыландын куйругун тепсебеш керек эле да туурабы, ажыдардын куйругун. Алар бизге тийишкен. Силердин имамыңар кой, чыгаан алым келатат деп эрте өлүп кеткен дейт. 150-жылы имам Абу Ханифа өлөт 80-жылы. Десе биздикилер айткан, жок, имам Шафии эненин курсаганда 2 жылдан ашык жаткан. Качан имам кетсе, урматын коюп анан келейин деп жаткан дейбиз. Айтат, имам Шафии сиз сурап аткан илимдин адеби туурасында ыр саптарын жазган акын адам болгон, айтат. Ахи, бир тууганым дейт. Lan tanana al-ilma illa bi sittatin. Sa'umbika an tafsiliha bi bayani. İlimge 6 adep jol menen жетесиз дейт. Мен сизге аны кенен кесири баяндап берейин. Биринчиси. Ахи, lan tanana al-ilma illa bi sittatin sa'umbika an tafsil bi bayani. Zakaun. İlimde zirek болуш керек дейт адам. Зирек болуш үчүн концентрация адам башканы жийиштириш керек. Жүрөккө эки нерсе батпайт. Же бизнес кылыңыз, же илимге баш отуңуз менен киришиңиз. Закаун зиректик керек, хирсун катуу, кызыгуу керек. Кыргызда муну ичкен ашын жерге коюп дейт. Илим үчүн. Закаун хирсун иштихадын катуу, тыныкпас аракет керек деп атат. Адам байлык оңой менен жетпейт, илимге да тынбаган күжүрмөн кайрат менен жетет, качыбас кайрат менен. Закаун хирсиштен вабулго, анан материалдык жагы, финанс жагы чечиш керек. Ата-энеси же ушу мындай да, Кочкордон аалымдар чыгып атса, мына дамдан кабарлашып, эл ошону багыш керек ошол негизи. Bir alım, bir hafiz. Kançalık çölkö bilger ушуну айтканда китепте. Ар бир сапарды 4 рекеттик намазды кыскартып 2 рекет окуй турган айылда бирден алым минимум бирден кары чыгыш керек. 120 километр деп атпайбы азырдан мына муфтиятты бизде. Ар бир 120 километр чөлкөмдө bir алым, bir hafiz эл өзү бактап көтөрүп алыш керек. Милдет кылган бияктадыр. Бул биздин милдетибиз. Сен биздин балдарыбызды окутасың дегендей мааниде бериш керек. Камсыздап. Закаун зиректик, хирсун катуу тырышкан, анан токтобой аракет, анан материалдык жагы булготун закаун хирсун иштеген булго сухбату устазин 5-чиси устаздын астында окуш керек, тасыккан. Бүгүнкү күндө жамаат болуп бөлүнүп, жамааттын ыркын кетирип, мазхабты чанбай, чанып бидаттер өз атасынын кабырга чыгарып, олуктаса түшүбүздө көрбөгөн балдардын чыгып келип аткандыгы ушул устаздык армагандык болуп эсептелет. Өз алдынча интернеттен же туура эмес санжырасы жок адамдардан, ижазаты жок адамдардан илим окуп. Кыргыздар муну макалга айткан, саяпкер көргөн аттан ит, молдо көргөн каттан ит дейт. Молдонун астынан окуш керек чыныгы молдонун. Түшүнүңүз да 5-чи шарт. 6-чы шарт ва тулу замани, узак убакыт керек болот. Узак убакыт керек болот. 1 жылда, 2 жылда алым болом деген ал жалганчы алым болот. 2 жылда адам медик болобу сурап. Медик болушуна канча жыл керек? Стоматологиянын өзүнө ординатураны кошпогондо 6 жыл окуйт экен. Берки жаатында хирургия 7 жыл, ординатурадагы 1-2 жыл кетет. Азыр бул жерде мыктадым туурабы дамдан. 2 жыл кантип 2 жыл окудуңузда кантип анын астына операцияга жатасыз. Кантип 2 жыл эле окуп койгон адамга сиз бар диниңизди сурайсыз. Узак убакыт керек дейт. Махыр тууралуу айтсаңыз дейт, ушул көп айтылуу болду дейт. Айтылуучу болду, Махыр мына дамылабыз билет, калың ошо махырдын кыргызча котормосу туурарагы. Муну Раматылык Чуба устазынан канча ахвалы шахсия Мухаммад Кодри баша китептерде окуп чыктык. Махыр деген кыргызча калың деген сөз.
Mahır деген şariattагы аныктамасы kız bolобу, жубан болобу кыздык үчүн эле албайт аны. Kız үйлөнүп турмушка өзүнү ыктыярына тапшырып берген себепти күйөө колдонот батал жол менен. Тапшырып берген үчүн ала турган өзүнүн жеке акысы бул махр болуп эсептелет. Kur'an'da ушул махр маселесин айткан. Биз күйөөлөргө махрды парз кылып бекиттик өлчөп дейт. Эң ылдыйкы өлчөмү 10 дирхам болот. Биз жерден мына бир 2000 сом, 3000 сом чыгабы да мына. Бизге муфтиятта канча деп атат мына? $100. О, 2000-3000 таза кунун ылдый кылып иймен. Кыздар укпасын, капы болбосун, ама калыстырып багыла деп. Таза кунубузду чүрүйүптүр деп. $100 экен эң азы. Эң азы Кур'анда өлчөдүк дегенде алымдар айтат, ылдыйкы минималдуу өлчөмүн өлчөйбүз дейт. А жогорку өлчөмү бар канундун. Эгерде бошко барып калып, сиз нарындансыз, трайбализмди жоюу үчүн, балдарыңыз гени чыгуу үчүн, Курманжандатка энебиздин түз канынан келаткан кызды алып калсаңыз, келин кылып, шунчалык асмандай калың сураса, үмчүк болсо берсеңиз да жарай берет. Qintaran min az-zahab Kur'anda kinayat kılıp aytat şiltep. Bir qav altın berse dagı bolot deyt. Hazret Umar radhiyallahu anh bir günü minbarda çıkıp katуу kaatçılık, жокчулукчул болгондо аялдар, балдар зина көбөйүп атат. Калыңды чектеп чек коебуз деп чек койгондо минималдуу өлчөмдө. Анан түшүп келатканда бир аял таксыр деген, бир апа. Акыры не болду, кандай болду дегенде, эмне кызмат дегенде, Кур'анда Аллах Таала qintaran min az-zahab алтындан деп чектебей келип атса, сиз кимсиз аны чектей турган дегенде, бул аял туура айтты, мен жаңылыштым деп мойнунан алган. Эми мүмкүнчүлүк жетсе, бере берсин эми азыр. Бирок бере берсин дегенде, муну угуп алган кыздар ээлигип кетпесин. iPhone алып бериң, үй алып бериң деп. Биз кыздарга айтып атабыз карындаштарга. Бүгүн негизги нерсе күйөөңүз менен бакыт ал, көңүл каалоосу. Азырынча бир шакек болсо да күйөөңүз ошого жетип атса да болуп турсун. Эртең эр шакак жашап кетсеңиз, үй да болот, башкасы да болот. Бирок башында күйөөнүн шарты жок болуп атса, анда тийбейм деген сөз туура эмес. А мүмкүнчүлүгү болуп турса берсин деген маселе. Эң азы $100, көбү чеги жок кете берет. Анан махыр көңүл буруңуз. Эркектин мойнуна милдет болуп, карыз болуп жазылат. Накталай берем деп сүйлөшсө, накталай бериш керек. Бардыгын кийим берем десе, кийим бериш керек. Муаджал. Азыр жарты бөлүгүн кийим берем калганын десе бериш керек. Эгер күйөө бербей өлүп калса, артында аялы тирүү калса, биринчи башка адамдар карыздар болуп, биз жаназа айтабыз, кимге карызы бар дегенде, аялына калыңы төлөй элек болсо, берки асан үсөн күтүп турат да ишматташпат. Биринчи аялынын калыңы чыгарылып, анан дигилерге карыз берилет. Көрдүңүзбү канчалык моюнда парз болуп калат. Эми ага жеткирбесин да Кудай Таала. Анан махырдын эки түрү болот. Мына кенен деп атасыз шариат. Негизги махыр кыздын коомуна, турмушка чыккан эжелерине, илимине, жашына жараша ар бир жерде өзүнүн кыздын баркы бар, туурабы? Өткөндө бир айтат, дамла дейт. Ушул талас үйлөнөйүн дедим эле, ушул таластын калыңынан анан караколжа дейби, ошонун калыңынан коркуп атам да деп коет. Нарында калың канча билбедим. Эми коркпош керек, ал ар бир жердин өзүнүн үрп адаты да, эч ким аны эмете албайт, ал өзүнө карайт. Ошондо калың махры мисил дегени бул кыз коомунда канчага турмушка чыгат, ушул чырайдагы кыз, жаштагы, урактагы кыз бүт ошол өлчөнүп чыгарылат. Эгер эч кандай никеде махр калың айтылбаса, нике өтө берет, бирок ушул жанагы коомундагы өлчөнүлгөн махрды төлөш милдет болуп калат. Экинчи түрү жок, келишим түрдө бычылган ба. Муну махрул мусамма дейт, аталган бычылган калың деп коет. Айтат, мен таласка күйөө болоюн деп атам, бирок капчыгым жука болуп атат дейт, мисалы караколжага же нарынга. Мен ушунча эле берсем макул болосуң, болот, мисалы. Түшүндүңүзбү? Ошондой келишим менен кете турган маселе. Мантык каяктан тахассус, мантык илиминен каяктан тахассус берсе болот дейт. Берсе деген окуса деп атасызбы, каяктан алсак болот дейт. Мантык деген логика илими. Бул илим окуган адам сураса, Алла разы болсун, машалла, кызыгып атат. Мантык логика. Логика деген жана ой жүгүртүү. Адам, караңыз, могул тамак болсо, тамактын табитин, даамын келтирген туз болсо, адамдын ой жүгүртүүсүн тартипке салып турган илимди мантык логика деп коет. Алымдар илгери талашып тартышкан, Сүлләмде келет. Кээ бир алымдар муну уруксат деген логика илимин. Муну гректер ойлоп тапкан да болот деген. Ибн Сулах ва Навави харрама Сүлләмде келет. Чоң алымдар муну арамга чыгарган. Эң туурасы, эгерде бул эмеден электен өткөрүп, мисалдар исламдаштырып, эрежеге сыйса окуса болот дейт. Бүгүнкү күндө мантыкта окуса болот. Бул гректердин
куфурга капырга алып барган мисалдарын тазалап туруп мусулманча мисалдарды коюп берген. Эреже катары колдонсок, математиканы колдоносуз го, так илимдер. Ошол сыяктуу ой жүгүртүүнүн ережеси. Мисал айтып берейин, сизге түшүнүктүү болсун мантык. Айтабыз, акыйда илиминде, ишеним илиминде кээ бирлер бар да, атеисттер бар. Мына Кудай деген жок. Могул алам, эзелги алам. Кудай деген жок десе биз айтабыз. Мукаддима сура кубра натыйжа дейт. Биринчи сөз, анан экинчи сөз, анан ошонун натыйжасы болот. Ал ошол сөздөн кача албай калат өзү. Бул акыл эрежеси да айтабыз. Алам өзгөрүп тур. Ал айтып атпайбы? Алам эски деп атпайбы? Биз алам эски эмес, алам жаратылган дейбиз да, туурабы? Биз ага айтабыз. Ал биринчи моюндай турган сөздү баштайбыз. Алам өзгөрүп турабы дейбиз. Ал аламу мутагайир. Мына жаз, жамгыр, жаз, күз, жаз, жай, күз, кыш келет. Өзгөрбөйбү? Өзгөрөт. Эми дагы экинчи эмени тепкич көтөбүз. Куллу мутагайир хадис, ар бир өзгөргөн нерсе жаратуучу же жаратылганбы? Жаратылган өзгөрүп турат, жаратуучу өзгөрбөйт да, качан болсо дагы. Кудайдын асманы эч качан агы көбү түшүп калганын көргөн эмеспиз. Бирок биз эметкен шуганы көбү түшүп калганын көргөнбүз, китайский красканыкы. Демек, биринчи эки сөзгө бул макул да, туурабы? Натыйжа жанагы биринчинин баштапкы сөзү менен экинчинин натыйжасын аласыз. Демек, алам жаратылган дейбиз. Кача албайт. Анткени эмне үчүн жаратылган? Бул өзгөрүп атат, бул башка болуп атат. Ушуну мантык илими деп коет, салыштырып түшүндүңүздөр да. Чубак устаз айта берет эле. Мантык, логика илимин өтө акылдуу адам окуштун кереги жок. Итак эле мээсинде бар дейт. Өтө мээси жетпеген адам окубаш керек, азыр түшүнө албайт дейт. Ортого жакын адам окуса түшүнүп кетет дейт. Жана илгерки жумушта иштегендер мында өтө логикасы күчтүү болот, сөздөрдү айландырып, өзгөчө муну жанагы эмелер, саясатчылар колдонот. Баягында алар саясатта эметөр кыйналып кетет, анан журналисттер оор суроону берет го. Такап мындай мамлекеттин жүзүн ачып түрмөгө алып бара турган суроолорду берсе, мындай вроде бы сөз сүйлөп атат, бирок грамотно айланып өтүп жооптор берип коет. Журналист өздөрү эмне деп укканын түшүнбөй калат өзү. Ошол логика колдонуп атат деп айтат ошону. Мунун тахассусун Бишкекке барсаңыз, Белек Дамылда деген досубуз бар, Тариел Дамда деген чубак устаздын досу бар. Азыр Кудайга шүгүр Ислам университетинде бир катар медреселерде окулат бул. Анан Кыргызстандан окуп, Египетке, башка жакка барсаңыз дагы кенен окуйсуз. Кыргызстанда Бишкекте бар, суроонун ээси. Кыскача. Да, ассаламу алейкум устаз дейт. Эки намазды сапарда бириктирип окуунун тартибин айтып берип коюңузчу дейт. Көңүл буруңуз. Ал-ихтияр ли та'лил мухтар деген ханафи китап бар. Арабча текстин жаттаганбыз, ал китапты айтып берейин. Вала юджма байна салатайни фи хадаран вала сафаран илля фи арафата ва муздалифа. Ханафи мазхабта эки намазды жам кылып окуу деген түшүнүк жок бир туугандар. Бизден бөлөк мазхабта бар. Жан жаап калса башка болсо, башыңызды айлантпайын. Биздин мазхабта эки намазды бириктирүү деген жок. Ал бириктирүү деген хадистер жамы сури сырттан гана караганда. Сиз мисалы пешинде окубадыңыз, калыс таксыр келет экен, көрөйүнчү, экранда ушундай көрүнөт, келсеңиз эле бою кичинекей калыс таксыр отурат. Сөздүн арбалып кеттиңиз, пешинде окуган калыс таксыр бүтүп чыкканда, окуй пешин бар эле го деп пешинде окуп бүткөндө азан айтылып калды. Каза кылган жоксуз, бирок пешинин акырында окудуңуз. Анан акырды башында окуп салдыңыз. Сырттан караган адам сизди бириктирди деп айтат. Бирок сиз бириктирдиңизби экөөнү? Өз окутусунда окуп атасыз. Болгону мына акыркы убактысында. Ушундай гана болот, анда дагы болот экен деп кечиктирип жатып албаш керек сериал көрүп. Бул зарылчылык болуп калса деген сөз. Намаздын алгачкы убагында окуган жакшы. Эми жана ыктыяр арабчасын айттым го. Вала юджма байна салатен хадаран. Үйдө дагы, анан чүйдө дагы деп коет го. Үйдө дагы, сапарда дагы, үйдө жүргөндө, мусафир болуп жүргөндө дагы эки намаз бириктирилбейт. Сапар үчүн, жан үчүн. Бир гана ажылыкка барганда арапа чоң имам болуш керек. Мына абаларыбыз ажы барып келди. Чоң имам келсе, жаму тактим асырды пешиңдики менен окуйсуз, алдын жылдырып, шамды Муздалифа барганда кечиктирип окуйсуз. Башка учурда бизде кошулуп окулбайт, күнөө болот. Чыктыбы бир тууган? Чыкты. Ассаламу алейкум устаз дейт. Биздин суроо ата-энебиздин мамилесине байланыштуу эле. Арактын айынан талаш тартыш болуп, ажырашып кетишти. Биз апабыз менен кеттик. Биздин кылганыбыз күнөө болгон жокпу? Күнөө экөө коюп суроо белгисин коесуз. Апаны тандаш керек. Уммака дейт. Бирок атаны да таштап койбош керек. Сиз эми кайра жараштырууга аракет кылыңыз. Даватка чыгарыңыз атаңыз, мына Кудама аталарыңызга берсеңиз, бул кишилер сөзүн табат. Бир курдаш адамдар болот. Эң жакшысы экөөнү жараштырып кайра алып келиңиз иншалла. Алар үч талакты деле билбейт ал илгеркилер. Азыркы жаштар курупту да мында бизге. Намаздын нысын билбейт, үч талак берет, берсе дароо.
Алар эми мындай эле ажырашпында таарынышты десек туура болот. Кайра жараштырыңыз атаңа сиз кайра. Алдынан өтүп, аркасынан өтүп, жалган айтса болот мамилени сакташ үчүн. Апам сагыныптыр сизди. Апаңыз келип айтасыз, байбичемдин, кемпиримдин токочун сагындым деп атат деп. Атам өң алеттен калыптыр деп. Эми жолукканда сизди бир сөгүп алышы мүмкүн, бирок жарашып кетет ошонун аркасынан. Экөөнү жараштырыңыз, анан жарашпасачы кокус. Мамилени апаңыз менен, атаңыз менен да барып кылыңыз. Сиз жооп бересиз. Атаңыз менен да, апаңыз тыйып аткан болсо да, анагыңыз. Аялдар илим алууда кандай кылса болот? Белгилүү устаттарга жиберебизби же аялдардын илимдүүсүнөн сабак берсе болобу деп. Аялдардан алганы фитносунун, бузукчулугун жабат. Илимдүү, акыйдасы, мазхабы түз болсо, аялдан алсын. Аялдар бере албай атса, күйөөлөр уруксат берсе, анда дамылдабыз мисалы сабак өтө турган болсо, даават тартип менен, парда менен, же буякта эркектер отуруп мындай сүйүп болуп кетпесин да, анан устазга сүйбөйт башка болуп, анан берки келип, күйөөсүн жактырбай калып сабактан баргандай, сен мындай экен, устаздын мурду мындай экен деп салыштырып кетпесин да. Реалдуулук ушундай да. Ошондой шарттарга жеткирбей тургандай кылып окутсаңыз анда мейли. Аялды да окутуш керек. Шарты менен күйөө келип окутуш керек. Чубак устаздын академиясында ылдый жака күйөө эң жакшы көрүнүштө балдарын жетелеп набабыз айтат. Кармап турат эле, беркилер 1 саат сабак окуп, суроо жооп кылып чыгат эле, устаз үстүнөн сабак кылат эле. Анткени ошо энелер окуса балдар билимдүү болот. Бирок окуйт экен калстак сырайтты деп бир жумада 7 күн окуп кетип калбасын. Шарты менен бир күндөн. Ассаламу алейкум, бир суроо, мешитке салынган садаканы зиярат нусратка иштетсе болобу? Бул маселелердин бардыгына бизден имамдар менен кеңешип каласыз. Имамдар эмне дейт ошону? Анткени казияттан буйрук бар да, туурабы? Зиярат нусратка эң жакшысы ар ким жеке өзүнүн пулунан иштетиш керек. Ошол курбанчылык болот. Анан эле элестетсеңиз, интиколиги аштап коет, макомиңаш. Кошумча айылга, зияратка, нусратка барабыз деп расчет кылып келсеңиз, пустой бош болуп калса эмне кыласың да? Адамдар күтүп атат диякта. Уят болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн аны дамылдарга бериш керек. Дамылдар идети менен жетинчесилерге берет, жаман көмөн кылбаш керек. Сиз өзүңүз курбанчылык же карыздап таап кылыш керек. Эң жакшысы ошол. Кабырга топурак салганда Тоха сүрөсүнүн 55-аятын айтып салуу сүннөтпү же кандай? Сүннөт деп баса кесе айта албайм, мен муну билбейт экен тактаймын, алымдар мустахаб адеп деп айтышат. Топурактан жаралдык адамдан топуракка айттык дегенде эми сүннөт десек билбегендер сүннөттү алтырган болот, ошо сүннөткө жакыныраак адеп десек адашпайбыз иншалла. Бирок мен муну тактайын. Билбеген нерсени чампалаган жакшы эмес. Адепке жакыныраак деп туралы азырынча. Топурактан жаралдык, топурактан кайтып барабыз, кайра Таврат онухро силерди кайра жаратабыз деген мааниде адеп десек болот. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух дейт устаз. Мастуратыбыз дааватка, гашка катышууга, зыяраттарга барууга каршы болуп жатат. Кантип мастуратка мээнет кылабыз? Сиздин табактарыңызга кантип алып барсак болот дейт. Бишкектен быйыл аял затынын сабагын эми барып кылсак болсо керек. Эми атайын Бишкекке барсаңыз, калыс Египетке кетип калбасын. Бул жерде дамылда сабак берип атса, дамылданын сабагына тартып келиңиз. Эми барсаңыз, иншалла сабак беребиз. Барда менен башка менен кыжалат болбойсуз. Анан көңүлүн алыш керек. Сиз мындай үйрөтпөйсүзбү? Кагышы мындай копол методиканы, усул тартипти колдонбоңуз. Көңүлүн алып, романтик болуп күлүп алып барып бериңиз. Бул жерде нарын сонун жери экен, тоого алып чыгыңыз. Көңүлүн алып, жибитип алып барсаңыз жакшы болот, көнүп калат. Аял көнбөй койбойт. Анан экинчиден адилетсиз болбоңуз. Шартты түзбөй туруп, кээ бир жанагындай тентек бир туугандарыбыз бар го, Б класстын балдары. Тентекти кылып шартты түзбөй эле чыгып кеткен болсо, конечно, ал эмес, даже мен деле каршы чыгам сизге. Мен аялыңызда жеңемен бурда мен биринчи айтам сизге. Дамылдага чагымданып, бул чагымдаган адал эле. Неге антип атат деп? Анткени ал аялды алганда милдети бар ал. Болду, чыда, мен Кудай жолуна кетип атам. Сен чыдашың керек. Пайгамбардын мээнети жок. Бул кишинин шартын түзүп, анан пайгамбарыбыздын мээнетин кылыңыз. Чаң жугузбаңыз. Эгерде көңүл бир ал туугандар даават көчмөдүрсө керек, бирок адеби менен кылбасак, кошуна өлкөлөрдүн башына түшкөн күн келип калышы мүмкүн, Кудай сактасын. Адепте маселе бар. Сиз жана суроону жакшы сурадыңыз илимдин. Илимде адеп болбосо, илим бир тыйын болуп калат. Ал илму самар, илим бул мөмө болот. Вал адаб, ал эме шажар болот, анын сөңгөгү болот. Сөңгөктөн чыгат, сөңгөк түз болуш керек.
Ошон үчүн балким сиз ката кетирип атасыз, тууралаңыз шарттарын. Анан экинчиден кичине романтик болуп көңүлүн алыңыз, иншалла өзү чыгара турган болсун да. Бирөө келип үйүн тыкылдатат дейт, ким десе күйөөңмүн десе, ошентип күйөөңмүн деп келемин мен сөзсүз деп Кудайдын атын кошпой башка кылбай келген окшойт да. Давай тамак даярда деп, Кудай буйрса деп айтыңыз атасы. Кудай буйрбаса да тамак жейин дейт имиш. Анан эми кашыкты колуна алып тамакты сугунайын дегенде кармап кетишкен экен. Көрсө бирөөнүн ордуна окшоштуруп камап алган экен. Бир күндө эшигин тыкылдатып атат дейт. Жеңе ким десе Кудайың буйрса күйөөңмүн дейт имиш да. Ошентип Кудай буйрса деп шартты түзүп көңүлүн алсаңыз, жеңем өзү буйрса жакшы барып келиңиз деп узата турган болсун. Ассаламу алейкум дамла, менин суроом зекетти бөлүп берсе болобу? Болот. Алымдарда талаш тартыш бар. Ва юкрахул игнау деп келет. Зекет ушунча кээ бир бай адамдык бай чыгат да, мисалы $5000 болуп кетет. Ошону бир адамга бере салыш макруу болот. Бөлүп берген жакшыраак дейт. Бирок бөлүп берет десе, бирөө бир зекетин чыгарып, бирөөгүмдү өзөк жалгагыдай эле болуп, жана жеңил эле тамакка жетип кала тургандай болсо, алдагы болбойт мындай. Көңүлү сүйүнүп кала тургандай болуш керек. Түшүндүңүзбү? Өтө көп сумманы бир адамга берген макруу болот. Анан илең салаң болуп эптеп эле санды чыгарыш үчүн мисалы да 200 сомдон 200 сомдон таштаганы да болот. Мындай көңүлү ток боло тургандай абалда бериш керек. Түшүндүңүз да жалпы эрежени? Аллах ыраазы болсун дейт. Колдо каражат жок болсо, каражатты карыз алып даватка барса болобу дейт. Эртең төлөй тургандай орун болсо барсаңыз болот. Анан карызга алып төлөй турганда эле дайын жок, кыйналып кала турган болсоңуз таксыр күтүп туруңуз. Ташкилге келген адам да түшүнүп турсун. Ошону төлөй тургандай болуш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям алгач Мадинага келгенде, хижрат кылып келгенде жана айтпадыкпы? Жаназа келгенде алейхи дайын мунун карызы барбы жокпу деген, карызы бар десе жаназа окубай койгон башында. Жүз буруп кеткен башка сахабалар окуган. Кийин анан карыз окуган. Ошон үчүн карызды оңой көрүп ала бербеш керек. Ордун толтура турган адам десеп болот. Эсеп барбы? Бирөөдөн аласаңыз же башка жумушуңуз, анда